Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошентип бүгүн дагы Рамазан айынын 3-чү күнү уланууда. Аян ТВ каналында Орозодо 30 күн телепрограммасы. Андыктан кызматыңыздарда мен Эрболот Касымов. Эң алгач мээримдүү жана ырайымдуу ар бир жандыкты өз рызкысы менен жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жананын акыркы элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болсун. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Аллах Таалам насип этсе, алдыда 2 саат бою ар кандай куттуктоолорду, хадис, Куран аяттарын жана ошондой эле бүгүнкү күндө акыйда деген теманын алкагында талкуу болот. Андыктан биздин каналдан алыстабаңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип Орозодо 30 күн теледолбоорун улантабыз. Кызматыңыздарда мен Эрболот Касымов. Аллах Таалам насип этсе, алдыңкы мүнөттөрдө пайдалуу баяндар, ар кандай рубрикалар, Куран аяттары жана хадистер көгүлтүр экрандан чагылдырылат. Бүгүн дагы бизде конокто Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, менин устазым, багы сабак алуу жагынан дагы, кесиптик жактан дагы ар дайым устаз деп урматтап сыйлап келген устазым Мыктыбек Арстанбек устаз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам рахматуллах. Устаз, бүгүн Орозонун 3-чү күнү болуп атат. Эң алгачкы Рамазандын 1-чи эфиринде, Орозодо 30 күндүн эң алгачкы күнүндө Орозонун башкача биз билбеген сырларын айтып өттүңүз эле. Ушул Орозо дегенде сиз эмнени көбүрөөк эске аласыз? Көбүрөөк эстейсиз? Чынын айтсам, мен Орозо дегенде шайтанды көбүрөөк ойлочумун. Бу шайтан бизди 365 күн азгырган аракет кылат эмеспи? Анан Рамазанда ушул шайтандын жолу буулат деп билебиз да. Ага, бооруңуз ачымак. Жок, кандай боор ачыйт. Тетирсинче ушу шайтандын жолу буулуп, Орозодо бир аз түзгүрөөк ибадат кылып алалы деп аракет кылчубуз да. Орозо десе шайтан, байланып турган шайтан элестетилет. Анан бул эми мындай чыгармачылыкта образ менен айтканда да, негизи Рамазан бул чындыгында адам акылы дайым эле көтөрө бербеген жакшылыктардын дарбазасы да. Жыл сайын Рамазанда биринчи жолу кармап аткандай болом мен. Ушундай бир толкундануу пайда болот, ушундай бир коркуу, кандай бир коркуу. Ушу көбүрөөк бир сооп иш кылып алсам экен, көбүрөөк эгин оруп алсам экен деп жанталашып жетишпей калчудай болуп, анан Рамазан бүтүп атканда быйыл эч нерсе кыла албай калдык окшойт, жакшы нерсеге жетишпей калдык окшойт деп аянычтуу сезим менен анан Аллахтан дуа кылып, эмки жылга бир жеткирчи Аллахым, эмки жылга бир кыйратып бир жыйнап алайын акыретке деп, кийинки жылга жеткенде дагы биринчи жолу кармап аткандай. Аллага шүгүр айтып, быйыл жеттик. Эми быйыл бир түзүк ибадат кылып алайын деп. Анан ал бүтүп атканда быйыл да жакшы ибадат кыла албадык деп. Мына ушундай да. Устаз айтып калдыңыз, ар жылы кармаган сайын ошол эң алгачкы Орозо сыяктуу сезиле берет депчи. Биринчи жолу кармаганыңыз эсиңиздеби? Канчадан бери Орозо кармайсыз? Канча болгону эсимде жок, биз бала кезде эле кармачубуз. Мен чоң энем колунда чоңойдум да. Анан эсимде биз мектепке барганда Орозосуңбу десе, ооба дейсиң, анан зордоп оозубузду ачып салчу. Мугалимдер нан тыгып атып, оозубузду ачат. Кимде нан бар дейт. Менде деп бирөө айтат. Анан айыл алыска барабыз мектепке, 4-5 километр үйдөн нан салып берет. Менде нан бар дейт. Алып кел деп анан нанды алып зордоп жүрүп мугалимдер оозубузга тыгып ачып салчу. Анан бияка келгенден кийин мен бир Орозо эсимде. Тоба кылдым, бул жиркеничтүү иштерден болгон. Ошо Орозо айын билбей калыптырбыз. Мен ошо жана журналистикада жүрүп, Орозо айы Рамазан кирип келгенин билбептирмин.
Бул калп айтпасам ушу 92-93 жылдар го менимче. Же андан кийин дагы 96 жылдар менимче. 20 жылдай болуп калды. Анан мен көчөдө баратсам Бек Борбиев деген ырчы бар. Билесиздер го. Ошо машина менен келип калды. Бей сен ичип алдыңбы дейт. Не болду? Десем, сен орозодо ичип жүрөсүңбү дейт. Азыр орозобу десем, орозо дейт. Жүрө, мен сени бир жерге алып барайынбы дейт. Нормальный адамдар бар жерге алып барайынбы деди. Мейли, анан кеттик. Анан ошондо Борбордук мечитке келдик. Борбордук мечитке келдик. Мен эсимде бир 2-3 катар адам турган экен. Азыр түшүнсөм ошо таравih намазын окуп аткан экен. Ошондо Бек орозо кармачу эле. Намаз окучу. Анан ошол жерде да азыркы жүргөн мындай атак даңктуу адамдарды мен ошондо көргөм, ошо намазда. Ошо борончу намазда турган ошо кезде мен көргөм намазда. Раматылык Рысбек Ахматбаев ошо намазда мен көргөм. Биз ошо кезде темселеп жүргөн экенбиз да, мындай айтканда. Мен кийин аны таасир этип орозону сурачу болдук анан. Орозо качан деп. Кийин Алла насип этип намаз арага көргөн экен бизге. Кийин анан өзүбүз да кармачы болуп калдык. Чындыгында биздин ата-энелерибиз совет доорунда туш келген кез болду да. Жаштык кезич. Анан сиздин атаңыз ошол орозо карма уулум деп айтты беле кичинекей кезиңизде? Мен атам менен мамилем бир аз башкача. Мен атам өтө элдин сүймөнчүгү болгон, интеллигент, агартуучу киши. Азыр да көзү терүү, бирок ооруп калды байкуш. Бирок булар ушу нукура атеизмдин суусун ичкен муун болду. Мен өзүм намаз окуй баштадым. Намаз окуй баштагандан кийин атам менен анан мамиле башкача өтүп калды да. Атам үйдөн кууп чыгат эле. Сен атак даңкың бар, акчаң бар, бар жок бар, азыр сага эмне бар молдочулук кылыш деп урушат эле кадимгидей. Бир жолу мен Ленинди атам капыр деп койсом үйдөн кууп чыккан да мени. Анан бирок кийин Алла насип этип атам өзү намаз окуп, менин дааватым аябай чоң жардам берди. Атам өтө кайраттуу киши эле, анан ошо жашообузда бир оор күндөр болду. Өзгөчө атамдын жашоосунда. Ошондон атам намаз окуп атып, инсульт болуп, азыр намаз окуй албайт эми. Бирок башында атамды мен намаз оку деп айтчу болдук да. Ушундай бир муун болду. Аталарын намаз окуткан муун болдук да биз ушундай. Чындыгында Аллах Таала кимди баягы туура жолго салам десе, аны салууга кадыр да Аллах Таалам. Ошол бүгүн дагы орозо күнгө Аллах Таалам жеткирип, мына азыр кубанычтуу отурабыз. Ошол кубанычы менен биздин башка бир туугандарыбыз дагы бөлүшүү максатында ошол Рамазанды куттуктап, атайын куттуктоо жолдогон экен, анда ошол куттуктоого кезекти берсек. Ассаламу алейкум кыргыз калкым. Сиздердин ыйык Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Аллахым сиздерге эки дүйнөлүк бактылуулукту насип кылсын. Эгерде сиз дагы мусулман бир туугандарыңызды Рамазан айы менен куттуктагыңыз келсе, мобилдик телефонуңуз аркылуу WhatsApp менен Аян телеканалына жөнөтүңүз. Жалпы мусулман бир тууганымды улуу Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Рамазан айында ар бирибиздин дуаларыбызды Аллах Таала кабыл кылсын. Кыргыз элиме тынччылык, токчулук, жалпы мусулман элиме бакубаттыкты насип кылсын. Assalamu alaikum урматтуу кыргыз эли. Бардыгыңыздарды кирип келген Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул ай бизге өтө берекелүү айлардан болсун. Бул айда туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ошондой эле кылган жакшы иштериңер, дуаларыңар, зикирлериңер, намаздарыңыздар кабыл болсун. Дагы бир жолу Рамазан айыңыздар менен. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Эгерде сиз дагы мусулман бир туугандарыңызды Рамазан айы менен куттуктагыңыз келсе,
мобилдик телефонуңуз аркылуу WhatsApp менен Аян телеканалына жөнөтүңүз. Өзүнүн кубанычы менен бөлүшүп, жалпы мусулман бир туугандарды куттуктаган биздин мусулман бир туугандарыбызга Аллах Таала ыраазы болгон болсун. Урматтуу теле көрүүчү, сиздин дагы мүмкүнчүлүгүңүз бар. Албетте, WhatsApp аркылуу төмөндө экранда жазылган номерлерге 30 секундка жетпеген видеону тартып, өзүңүздүн куттуктооңузду дагы жөнөтсөңүз, көгүлтүр экрандан эртең эле кайра өзүңүздү көрүп калуу мүмкүнчүлүгү бар. Мен азыр бир кутси хадис окугум келип атат. О адам баласы, мен өзүңдү жана сага жаккандын баарын жараттым. Менин да каалаганым сенин жыргалың. А сен болсо менден качканың качкан. Бул кутси хадискен. Алымдар чындыгында китепти окуп, өзүнүн көз майын кетирип, талыкпай, биз уктаган кезде алар уктабай, ушинтип көптөгөн илимдерди бизге багындай даяр кылып, жеңил түшүнө тургандай кылып, көптөгөн эмгектерди жаратып кетти. Бүгүн дагы өтө маани берип карай турган акыйда деген теманы тандап алдык эле. Алымдардын бири китептеринде мындай айтат: акыйда илим болбосо, шайтандай бузук эл болор, 1000 жылдап кылган намазы абага учкан жел болор деп айтат. Андыктан бул акыйда маселеси, деги эле ушул акыйда түшүнүгү мусулман үчүн өтө маани берип карай турган нерсе экендигин биз ушул ырсаптарынан билсек болот. Ушул темада андан ары маегибизди улайлы, устаз. Акыйда дегенде эмнени түшүнөбүз? Акыйданы өзү ар башка түшүндүрмөлөрү көп. Бирок биз диний түшүнүктөрдү колдон келсе элге жеңил түшүнө турган кылып, мындай терминдик дейбизби, эсте тутууга оңой болгон түшүндүрмөлөрдү бергенге аракет кылышыбыз керек да. Акыйданы түшүндүрүүдө өтө көп түшүндүрмөлөрүн карадык, бирок бир бардыгын жыйып бир караганда бул, мен ойлойм, эми ката болсо оңдоп коюшар, ишенимдин эрежеси десе болот. Биз кантип ишенебиз? Капырдын да ишеними бар, жашоо эрежеси бар. Ошол ишенимдин эрежеси кандай? Деги акыйда деген ишеним эрежеси, кантип ишенебиз? Мисалы, мусулмандардын акыйдасы эмнени айтат? Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Ушундан келип чыккан бүт эрежелер ислам акыйдасына кирет. Кудайды жалгыз деп билебиз. Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын акыркы пайгамбары деп билебиз. Аллах китептерди түшүргөн деп билебиз. Акыркысы Куран деп билебиз. Жакшы иштерди аткаргандар бейишке чыгат деп билебиз. Жаманды аткаргандар тозокко түшөт дейбиз. Акыретте сот болот дейбиз. Сот адилеттүү болот дейбиз. Куран сүннөттөн алынган ишенимдердин эрежесин акыйда дейбиз. Кимдир бирөө ушул эрежеден тышкары ишенсе, аны айтабыз. Бунун ишениминде, акыйдасында өзгөчөлүк бар. Жолсун бул биздин акыйдадан чыгып кетти. Колдон келсе кайра айдап келебиз, кир буняка, короодон чыкпа. Кээ бир секталарды же кайсыдыр бир топторду караганда, бүгүн көпчүлүк ушул маселеде жаңылышат да, менимче. Акыйдадан караш керек да өзү. Ошо акыйдадан чыгып кетти десе, бул секта болот. Дини, өзүнүн аталышы дини, бирок алардын ишеним эрежеси ахли сунна вал жамааттын ишеним эрежесинен сыртта болсо, биз секта дейбиз. Мындай айтканда капыр дейбиз. Биздин акыйдадан чыкканды капыр дейбиз өзү. Бирок тилекке каршы акыркы кезде ошондой эксперттер пайда болду. Биздин акыйданын ичиндегилерди да фырка дегендер бар да. Эмнеге өзү акыйданы толук түшүнбөгөн да, балким. Балким бул да ушундай бир учурга муну да жашап өтүш керек да.
өткөн бир учур мусулмандарга али акыйда өзү отурганга убакыт керек. Мусулмандар өзүн мусулманмын деп атагандан кийин да акыйданы отургузуп өзүнө жана ушул акыйда менен жашоого убакыт керек, көнүш керек. Адамдын руху, денеси, мамилелери, анын акыйдасы өздөштүрүш керек. Анан ушул убакытты туура түшүнүш керек. Түшүнүп түшүнбөй акыйдадан чыгарып, кафыр кылып, такфир кылып, ушул маселелер биздин коомдо бир аз удургутушу мүмкүн. Демек устаз, биз ушундай түшүнсөк болобу? Адамдын, эгерде мусулмандын акыйдасы бекем болбосо, башка агымдарга кошулуп кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул өтө коркунучтуу маселе. Биз биринчи кезекте акыйданы тургузуу керек. Акыйда эмне? Бул негиз. Негиз, ишеним негизи. Кантип ишенебиз? Сен мусулмансыңбы? Албетте, алхамдулилла мусулманмын. Мусулмандын акыйдасы кандай? Билиши керек. Имам Тахави деген өткөн, ушул Куран сүннөттөн, мен эсимде бар болсо 130дан ашык акыйданын ушу пункттарын өзүнчө китеп кылып чыгарган. Муну жакында Молда Сабыр Дамлада өткөн жылдары ушу котормосун чыгарган. Барбы? Акыйда Тахави, акыйдалар жыйнагы. Мына ушуну мусулман сабак кылып өтүшү керек. Ушуну өтүшү керек. Ал футбол ойногон адам футболдун эрежесин билиш керек. Хоккей ойногон хоккейдин эрежесин билиш керек. Ар бир нерсенин эрежеси бар. Үй курган үйдүн куруу эрежесин билиш керек. Тартибин билиш керек. Мусулман да ислам дининин эрежесин билиш керек. Канткенде ал ислам дининин ичинде болот. Андан чыгып кетсе капыр болот. Канткенде ошонун ичинде турат. Бүгүн тилекке каршы биз эми бул өткөн учур деп атабыз. Бирок чынында көпчүлүктү биз билип калабыз. Акыйдадан сырткары түшүнүктөр да кирип кеткендер бар. Ал өзүн мусулманмын деп эсептейт, 5 убакыт намаз окуйт, бирок күнүмдүк дүйнө таанымында, жашоо эрежесинде биздин акыйдадан сырткары нерселер да бар. Аны түшүндүрсөң түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү сен эмне антип атасың, тиги бул. Ошон үчүн акырын бул нерсени бул биздин окумуштуулардын иши, биздин аалымдардын иши, мугалимдердин иши акыйданы калыптоо. Ишеним эрежелерин калыптоо. Мунугу кылса болот, мен кылам. Муну кылбайм, себеби мен динден чыгып калам. Мунугу нерсе мени динден чыгарып коет. Бул биздин эрежеден эмес, биздин акыйдадан эмес деген деңгээлде калыпташ керек. Бул ата-энеге балдарына ушундай калыптоо милдет. Ушу болбосо сырттан кирген таасирдин бардыгы мусулмандын акыйдасына багытталган. Анын амалдарына багытталган эмес. Акыйданы бузасың, имаратты бузасың. Фундаментти бузасың, имарат бузулат. Мусулмандын жашоосунун ар бир түркүгү, ар бир кышы акыйданын үстүнө курулат. Анын кылган иштери, ибадаттары акыйданын үстүндө болот. Эгер анын акыйдасы туура болсо, ибадаттары бүт бардыгы туура. Эгер акыйдасы кыйшык болсо, ибадаттары да кылган амалдары да кыйшык, сыртынан көрүнгөнү түз болгондой. Ошондуктан дин душманы биринчи акыйдага урат. Биз мусулмандын акыйдасын бекемдебесек, бул аябай таасирге муктаж болгон чөйрө акыйда. Ушундай бир жылтырак жалтырактар менен, ушундай бир галстук костюмдар менен кирип урат. Карасаң, имарат ал акыйданын үстүнө курулган имарат ислам болуп эсептелбейт. Ошон үчүн бул өтө коркунучтуу. Устаз, мен байкагандан, же мен ал кезде жаш болчу элем, акыркы могу 3-4 жылдын аралыгында гана ушул акыйда деген темалар, же мазхаб деген темалар баягы коомдун арасында, эл ичинде көтөрүлө баштады да, ушул маселелерчи. Анан буга кандай дейсиз? Же мындан мурда эле козголуп келгенби? Жок, мындан мурда мен деле билбейм козголгонун. Себеби балким бул да мындай бир деңгээл да, коомдук деңгээл ушуну талап кыла баштады, ушуну түшүнүүнү талап кыла баштады да. Ошон үчүн пайда болду. Муну деле эрте бир күндө өтүп кетебиз, мындай болсо. Азыр ушундай агарган жерлер бар дүйнөдө, ислам дини менен сугарылган жерлер бар, бул маселелер көтөрүлбөйт. Өтүп кеткен бул маселелерди. Биз да муну өтүп кетебиз. Бул да мындай бир өтө турган сабак да, коомго бул тушталды да, коомдо ушул суроо пайда болду. Мазхаб деген эмне, акыйда деген эмне? Анын ар жактан жооптор алынды. Мазхаб кармаш керек, кармабаш керек, мазхаб мындай да, акыйдадан дегендей мындай.
бүт ушул нерсе мынтип аны коомдо акырын маселе тынып кийинки темага өтөт. Ошондой эле бул менимче эч кандай деле коркунучтуу жери жок. Урматтуу теле көрүүчүлөр, андан ары улантабыз. Биз бүгүн көгүлтүр экран аркылуу акыйда деген теманын алкагында маекти улантабыз. Устаз, акыйда бул ишеним эрежелери деп айтып өттүңүз да, жогорудачы. Эгерде ушул ишеним эрежелери мусулманга маалым болбосо, анын акыбети кандай болушу мүмкүн? Мына Кудай сактасын. Ал мусулман болуп аталгандан башка, элестетиңиздер, футболду ойногонун билбеген адамды футболист деп атадык. Анын ойногон футболу кандай болот? Өзүнүн воротасын өзү тебет. Же топ чыгып кетсе, аны карабайт. Мындай айтканда, эреже менен мусулман болбосо, анын мусулмандыгынан не пайда демекмин да. Бул албетте оор кесепет. Мындан сактаныш керек. Айтып атпайм, биринчи кезекте мына мен кече да ошол нерсени айттым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеде 13 жылдык ислам динин калыптуу процесси өзөгүндө сахабалардын акыйдасын тургузуп эле. Өзөгүндө сахабалардын акыйдасын тургузду. Жана сахабалар ушул акыйдасына туура келген ишке жанын аяган эмес, акыйдасына жат нерседен да өзүн аяган эмес. Акыйданын негизинде келген өкүмдүн баардыгына ыраазы болгон. Хатта алардын өздөрүнө жабыр болсо да ошо ыраазы болгон. Эмнеге? Акыйда дүнүйө таанымга айланып калган. Дүнүйөнү ошол акыйда аркылуу гана көрө алган. Башка бирөөлөр муну эмне дебесин, самолет, трактор, ракета, эмне гана дебесин, өзүнүн акыйдасынан ушундай карайт да, бул ручка экен деп бүттү. Аны өлтүрбөймейинче ал мындан башканы көрбөйт, ручкадан башканы көрбөйт. Ислам мусулманды ушундай акыйдага үйрөтөт. Ал акыйда менен көрөт бардык нерсени. Акыйда аркылуу, эреже аркылуу көрөт. Кылган иши акыйдасына туура келсе, дүнүйө таанымына туура келсе, андан эч нерсени аябайт. Туура келбесе компромисске барбайт. Бүгүн мен туура эмес түшүнүп калат да, мен ушуну кылып кое берейин, мына жерде отура берейин, муну сүйлөп кое берейин, анан эртең азыр деп эл эмес бүт аалам түшүнбөсө да барбайт, акыйдасын бузбайт. Ислам шарияты багыт алган 5 баалуулук бар. Адамды адам кылып кармап турган анын чөйрөсүндө баалуулуктар бар. Мисалы үчүн ар бир коомдун өзү бекиткен да баалуулуктар бар. Мисалы үчүн бизде бүгүнкү күндө тең укуктуулук баалуулугу деп атат, жана сөз эркиндиги деген ошол нерселер баалуулук деп атат. Исламдын өзүнүн да баалуулугу бар бекиткен. Ислам адамдын адам болуп турушу үчүн керек болгон баалуулуктарды бекиткен. Ал баалуулуктарсыз адам болбойт. Адамдын чөйрөсү, коому ыдырайт. Ошол баалуулуктардын биринчиси анын дини. Адам дини менен адам. Акыйдасы менен адам. Ошондуктан дин душмандары анын акыйдасына таасир берет. Дүнүйө таанымын бузган аракет кылат. Дүнүйө таанымы светтик болуш керек же башка атеисттик. Анда мусулмандыктын артынан башка эчтеке калбайт. Ал компромисстик мусулман. Чүчүт мусулман, чүчүт капыр дегендей. Толук мусулман, ал акыйдасы толук бүттү. Ал Аллах Таала айткандай жашайт. Аллах Таала муну монтировка десе монтировка деп көрөт. Бүт аалам муну вертолет десе дагы. Ошон үчүн биринчи кезекте мусулман үчүн эң чоң маанилүү бул тармак бул акыйда. Кечиресиз, мен темага кошкулум келип атат да, бир суроо пайдаланып атат. Мисалы үчүн акыйданы тургузуу бул коомдогу мусулмандар өзүнүн дини менен ушунчалык бекем жашоосу деп атасыз да. Эми бүгүнкү күндө Кыргызстандын абалын алып көрөлү да. Кыргызстандын абалында мисалы үчүн азыр биз могу китеп менен үйдө окуп мындай акыйданы толук үйрөнүшүбүз мүмкүн эмес да. Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда динди жайылтуу, акыйданы түшүндүрүү институттары жетишсиз.
сиз кандай болгондо ушундай акыйданы терең түшүнгөн эл болот. Мисалы үчүн 90-80% мусулман дейбиз, бирок акыйда маселесинде мындай эмес да. Бардык нерсе акырын курулат. Айтып атпаймынбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өтө жеткиликтүү, чебер сөз устазы болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн уккандан корккон. Менмин деген трибуна ээлери, чеберлер миңдеген адамдарды ыйлатып бир заматта күлдүргөн аратырлар пайгамбарыбыздын сөзүн уккандан корккон. Ушунун сөзү мага таасир этип, мен өзүмдүн мушрик акыйдамдан бузулуп кетпейин. Мусулман акыйдасына өтүп кетпейин, элден чыгып калбайын деп уккандан корккон. Ушундай күчтүү киши сахабаларын 13 жыл тарбиялады Меккеде. Бул оңой нерсе эмес. Биз телевизордон чыгып акыйда десең эртең элдин баары акыйдасы түз болуп калбайт да. Бул 70 жылдык атеисттик система акыйданы талкалап таштаган. Кудай жок деген акыйда алып келген. Калпак тыргытат мынтип. Кана Кудайың болсо кармабалсынчы азыр деп. Ушундай акыйдага алып келип койгон. Азыр ошол акыйда менен жашап ошону кесепет ошо да. Дагы эле Кудайын таба албай жүрөт. Эл намаз окуп коюп атканы канча да. Демек бул өтө оор маселе. Бул ар бир адамдан акылдын зеректигин талап кылат. Даватчыдан анын акылына жеткирип берүүнү талап кылат. Биз баары көчөдө ла иляха иллаллах деп койгун десең, ал ла иляха иллаллах десе кутулдум деп кетпейсиң да. Ал азыр айтып кой берет. Ла иляха иллаллахты айттык, кайра бартыр башка нерсени айтып кой берет. Анткени маалыматтык технология адамдарды ушундай арбап таштаган. Сөзүндө бекемдик жок. 14 кылым мурдакы арабтын оозунан чыккан сөз аны үчүн мыйзам болгон. Мына биздин ата бабаларыбыз ушундай принцип менен келген. Сөзүн өлтүргөн эмес. Азыр заман башка кылып заманды ушундай сөз бере бересиң, буза бересиң, бере бересиң. Ушул учурда сен кантип аны ла иляха иллаллах, Кудайдан башка сыйынарга татыктуу зат жок. Жана Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам анын пайгамбары берген эреже менен жашоо керек дегенди ыраазы болуп жүрөгү менен айттыруу үчүн сен көчөдөн барып сүйлөп койгонуң жетиштүү да. Телевизордон чыгып сүйлөп койгон да жетиштүү буга. Пайгамбар тизени тизеге тийгизип отуруп Куран түшүп турган Куран менен 13 жыл тарбиялады. Бул адамды караңгылыкта адамдын акыйдасын кайра бул акыйдага алып чыгыш оңой менет эмес да. Устаз, кечирим сурайм. Ушул акыйданын негизи болгон ошол Куран аяттарына кезек келип калыптыр. Анда эмесе ага көңүлүңүздөрдү бурабыз. Ыйык Рамазан куттуу болсун. Үйүңүздөр шаңга, ибадатка толсун. Аян телеканалы орозодо 30 күн бою сиздерге эң кызыктуу берүүлөрдү сунуштайт. Күн сайын кечки саат 7:30-дан 9-га чейин, түнкү 12-ден таңкы 3-кө чейин түз эфирдеги кайталангыс берүүлөрдү тартуулайт. Ооз ачууга шашылышып, саарлыкты кечиктирсе эле үммөтүм жакшылыкта. Райымдуу, мээримдүү Аллахтын ысмы менен. Милдеттүү орозо эсептелген күндөрдү гана кармалат. Оорулуу же сапардагылар башка күндөрү кармап берет. Орозодо ооруганы же каарылыгы себептүү чыдай албагандарга күн эсебине бир жакырды тойгозуу жарыйма. Ким ашыгыраак адамды тойгузса өзүнө жакшы. Бирок орозо кармоо жарыйма төлөөдөн жакшы, эгер билсеңер. Айдайчы райыңды иттей кыялың бузат.
ырайымдуу, мээримдүү Аллахтын ысмы менен. Жакшылык жүзүңөрдү чыгыш же батышка буруу эмес, Аллахка, акыретке, периштелерге, китептерге, пайгамбарларга ишенүү, туугандарга, жетимдерге, жакырларга, мусаапырларга, муктаж болуп сурагандарга, кулдуктан бошотууга жакшы көргөн мүлкүнөн берүү, намазды толук аткаруу, зекет төлөө, убадасына бек туруу жана кембагалдык, сыркоо жана согуш маалында сабырдуу болуу жакшылык. Мына ушинткендер чынчыл жана ушулар гана такыбалар. Оозун тамак ашка карата бекиткени менен ар түрдүү күнөөлөргө аралаша жүргөн адам кудум даарат алган кезде мүчөлөрүн 3 жолудан жуугансып аракет жасаса да суу колдонбостон даараттын эң зарыл шартын таштаган адамга окшойт. Имам Газали. Урматтуу телекөрүүчүлөр, андан аркы эфирибизди улантабыз. Студиябызга дагы бир конок келип кошулду. Меккедеги Уммул Кура университетинин аспиранты Ахматов Абдували устаз. Ассаламу алейкум, устаз. Алейкум салам ва рахматуллах. Студиябызга куш келипсиз. Курсанчылык элек. Орозо кыйын эмеспи? Кыйынчылык жокпу орозо кармоодо? Кудайга шүгүр, кыйынчылык жок. Аллах Таала разы болгон болсун келгениңизге, устаз. Биздин Мыктыбек устазыбыз менен бирге талкуулап сөз кылып аткан тема ошол акыйда деп аталат. Ушул сизден ушул эң алгач суроо акыйданын шарий маанисин, анан сөздүк маанисин айтып берсеңиз. Жакшы болот. Акыйда деген сөз арабчадан которгондо акада деп түйін маанисинде. Бирдемкеге болгон түйін, эки жипти байласаң ортунда түйін чыгат. Ошол түйүндү байлаганда акада деп коет. Акада десе ошол түйүн жасады, түйүн кылды деген сөз. Ал эми шариаттагы мааниси, биздин түшүнүктөгү мааниси ушундай. Бул Кудай Таалага болгон пенденин ишеними, же болбосо Кудай Таала жиберген динге болгон пенденин ишенимини, бекем ишенимди акыйда дейт. Демек, жаратуучуга жана жаратуучу буйрган динге болгон пенденин чыныгы ишеними. Ошол акыйда. Демек, түйүн канчалык күчтүү болсо, жипке салыштырганда, түйүн канчалык күчтүү болсо, анын күчү ошого жараша. Түйүндүн күчүнө жараша болот, байлоосу. Пенденин Кудай Таалага болгон, анын диниге болгон ишеними дагы, анын пенденин көкүрөгүндөгү, жүрөгүндө болгон сезимге жараша болот. Анан бул акыйдада эмнелер камтылат? Акыйда өзүнө эмнелерди камтыйт? Акыйда дегенде, мисалы, биз акыйда дегенде же акыйда илими, же таухид илими деп аталат. Бул Аллахтын эң биринчи, Аллах Тааланын жалгыздыгына болгон, Аллахты жалгыз деп таануудагы илим. Ушул нерсени акыйда дейбиз. Же таухид деп атайбыз. Андан кийин жана исламдын 40 парызын жаттаган кишилерде айтып жүрүшөт, имандын шарттары 7, же болбосо имандын шарттары 6 деп. Аллахка иман келтирүү, Аллахтын периштелерине иман келтирүү, китептерине иман келтирүү, Аллах жиберген пайгамбарларга иман келтирүү, Аллах кыямат күнүнүн анык экендигине ишенүү, өлгөндөн кийин тирилүүгө ишенүү. Мына ушул нерсе имандын шарттары. Демек, акыйда ушул нерселерди негиз тутат, ушул тегерегиндеги илимди акыйда илими деп коет. Анан устаз, бул акыйда илими маалыматтарга таяна турган болсок,
хижри жыл санагынын 3-жылында ошол жылдан тартып калыптанып баштаган экен да. Ошол акыйда илиминин келип чыгышынын себептери эмне болгон ошол учурда? Акыйда илиминин хижраттын 3-жылында дегени бул туура эмес болуп калат. Бул акыйда илими деген пайгамбар Мухаммад алейхиссалам келгенден баштап ага иман келтирген болсо, ошол мезгилден баштап акыйда илими болгон. Пайгамбар сахабаларды чогултуп алып, мисалы, биринчиси ошол ар бир иман келтирген сахабага акыйданы үйрөткөн пайгамбарыбыз. Мисалы, ла илаха иллаллах деп, Аллах жалгыз, андан башка кудай жок. Мухаммад Аллахтын элчиси деп тааныган киши акыйдага ошондон баштап кирет, ошондон баштап акыйданы үйрөнүп баштайт, ошондон баштап Кудай Таалага болгон ишеними бар да. Демек, ошол жерден Дарыл Аркамда пайгамбарыбыз сахабаларды чогултуп, ал хижрат болгонго чейин эле Меккенин ичинде пайгамбарыбыз сахабаларды чогултуп, агаларга акыйданы үйрөткөн. Эң биринчи үйрөтүлө турган илим бул акыйда илими. Абу Бакр разияллаху анху эркектердин арасынан эң биринчи иман келтирген. Муну жакшы билебиз бардыгыбыз. Иман келтиргенде сураган. Келмени айтып, иман келтиргенден кийин эле, "Я Расулаллах, менин ишим эмне? Мындан ары эмне кылам мен?" десе, "Сенин ишиң менин ишим" дейт. Демек, пайгамбар келген, пайгамбар ошол элдерге акыйданы үйрөтүш үчүн келген. Кудай Тааланын жалгыз экендигини үйрөтүш үчүн келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келген максаты да ошол акыйдан менен келип атпайбы? Акыйданын максаты ошол болуп, пайгамбар келгенде ошол элдер Кудайды жалгыз Кудайды тааныбастан, алар Каабанын тегеретесинде 360тан ашык бут жасалма кудайлар бар эле, таштан жасалган, жааштан жасалган кудайчылар бар эле. Ошолорго иман келтирген. Ошолор жок, бул туура эмес. Чыныгы Аллах, чыныгы Кудай, чыныгы ишенимге татыктуу болгон, чыныгы ибадатка татыктуу болгон, бул Аллах. Бардык аламды жараткан Аллах. Өткөн пайгамбарлардын өмүр баянын алып келген. Өткөн пайгамбарлардын өмүр баянына байланыштуу Курандагы аяттарды окуп берген. Мисалы Ибрахим пайгамбардын өмүр баянын айтып берип атканда деле ошол акыйданы айтып берген. Таухид илимин айтып берген. Ибрахим пайгамбар бала кезинде Кудайды акылы менен таанып, ошол акыйдасын оңдогон деген сөз. Айды асманда айды карайт, ушул Кудай болсо керек. Себеби баарынан жарык, баарынан кооз, бардык аламды кооз көргөзөт. Карап бир заматтан кийин кайра ай батып кетет. Айтат, жок, бул Кудай эмес. Күндү карайт, ушул күчтүү, кудуреттүү экен, ушул күн жарык чачкан, ушул Кудай болсо керек. Жок, алда бир өткөн жок. Кудай деген нерсе түбөлүктүү болуш керек. Ал бул күн да Кудай эмес. Ошентип отуруп, демек ушун айды, күндүн баарын жараткан Кудай, бул чыныгы Кудай. Ушун демек ушул Аллах чыныгы Кудай деп тааныган. Куран аяттарында ушул Ибрахим пайгамбардын өмүр баяны келет, мисалы. Демек бул акыйда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Дарыл Аркамда ушул нерсени үйрөткөн. Ал хижратка чейин эле. Хижраттан кийин дагы ушул. Бизге СМС билдирүү келген экен. Мен ассаламу алейкум дейт. Мен өз акыйдамдын түз экенин кантип билсем болот дейт. Рахмат. Инсан өз акыйдасынын түз экендигини эң биринчи ошол Куран жана сүннөттү пайгамбар Курандан жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн жакшы билген алымдардан суроо менен билет. Жазылган китептерден окуу менен билет. Бирок жазылган китептерден окуу менен эле инсан өзү таап кетиши кыйын. Себеби жазылган китептер алар которулганга чейин арабчадан жазылган, арабча жазылганда ал аяттардан которулуп, аяттардын түшүндүрмөсү жазылган. Демек аяттардын түшүндүрмөсүн ар ким эле окуп түшүнө албайт. Муну ошол чыныгы алымдардан сурап билген жакшы. Ошол акыйдасын түз экендигини эң биринчи билген адамдардан сурап алганы жакшы. Суроо аркылуу билет. Акыйданын туура эместигине дагы бир нерсе бар да. Салман Фарси Аллахынан разы болсын, акыйданы издейт да, мындай айтканда. Биз айтпадык, акыйда дүйнө тааным да. Ошол акыйда аркылуу көрөт адам дүйнөнү.
капырдын да акыйдасы бар. Ал да өзүнүн дүйнө таанымы ошо акыйда аркылуу көрөт. Мусулманга көрүнгөн нерсе капырга башкача көрүнөт. Анын дүйнө таанымында ал башка. Бүгүн бизде конфликт эмнеден чыгып атат? Биз ручка дегендик, ал монтировка деп атат да. Салман Фарси отпарастарга барат. Туура айтып атсам, андан кийин христиандарга барат, бир попко барат, андан дагы бир аягы ошо дагы эмнеде бир пайгамбар чыгыптыр дегенди угуп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келет. Биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлык белгилерин бүт көрөт, көргөндөн кийин анан иман келтирип, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында сахаба болуп, пайгамбарыбыздын үй бүлө мүчөсүнө чейин жетет. Туурабы? Салман бизден дейт пайгамбар. Адам акыйданы жүрөгү кадыржан болгондо гана ошол туура акыйда болот экен. Аллах субхану ва таала жөнөткөн акыйкат акыйда адамды кадыржан кылат экен. Кээде алымдар деле, мен эми биздин Кыргызстандагыларды айтпайм, дүйнөдө көп алымдар бар. Балким акыйданы алардын айтканын караса деле дайыма жүрөк отура бербейт да. Туура. Эми аттарын айтпайлы го, секталарды деле айтайлы. Алардын акыйдасы Куран сүннөттөн демиш болгону менен жүрөк отурбайт. Бир адам бар эки жакты карап издеп жөнөйт. Бир жери чото не то, деп. Ошондон эң негизги критерий жүрөк кадыржан ушул акыйдага. Жүрөк ушул акыйда менен азыр жашап кете алабы? Эгер жүрөккө отурган болсо, суу тагында болсо эми жашап кетет. Космосто болсо эми жашайт ошол акыйда менен. Бир гана бүгүнкү шартта эмес. Ошон үчүн акыйданы Аллах субхану ва таала адамдын жүрөгүнө кадыржандык алып келе турган кылып жүрөт. Маселе ошону табышта. Устаз, бул акыйданы түшүнүүдө акылдын орду барбы? Сөзсүз акылдын орду бар. Бирок акылдын өзү жетишсиз. Акыйданы түшүнүүдө акылдын өзү жетишсиз. Таза акыл, кээ бирлер айтат ушул акыйда маселесинде акылга гана таянып алган туура эмес деп. Туура, акылдын өзүгө гана таянып алган туура эмес. Ошол эле кезде чыныгы акыйда, тунук акыл таза акыйдага каршы келбейт экен. Ошондуктан акылды дагы калчап жанагы акыйкатты табууда ошол Салман Фарсини мисал кылып айтып атпайбы Муктуй ажы. Ошол Салман Фарси ошол акылга салып, демек чыныгы. Мисалы Ибрахим пайгамбар деле ошол акылга салып, акыл менен аныктап атат ошол нерселерди. Демек пикир ой жүгүртүү сөзсүз түрдө, ой жүгүртүү, акылга салуу, акыл жүгүртүү сөзсүз түрдө керек нерсе. Анын акылдын сөзсүз түрдө зарылчылыгы, салымы бар. Бирок акыйданын ичинде акыл жүгүртүүгө мүмкүн эмес, туурабы? Мунагу туура эмес деп, мисалы үчүн биз Аллахты жалгыз деп иман келтирүү акыйданын негизи. Муну биз туура эмес, жаса бир прикладдык жагын акылга салсаң батпайт бул нерсе. Акыл камтый албайт. Биринчи критерий катары акылды алып албаш керек да. Биринчи критерий катары акылды алып туруп, анан кантип эле ушул бул акылга сыйбайт да, бул Кудай Тааланын муну буйругу бул жерде акылга сыйбайт да. Жок. Акылга сыйбайт эмес. Сенин акылың ошол Кудай Таала жиберген буйрукка сыйбай жатат. Сенин акылың ошол жерде кемтиги бар үчүн, демек сен ошол аятты же хадисти же Кудай Тааланын өкүмүн сен туура түшүнө албай атасың. Мен укканым бар да, устаз. Бул дагы акыйданын дагы бир мааниси бир түшүнүктө калуу, бир түшүнүктө токтоп калуу деген. Ушул туурабы, устаз? Мисалы, акыйда илиминде Аллах Тааланы көрүүчү же түбөлүк деди. Демек ошону түбөлүк деп гана ошол нерсеге андан ары ой жүгүртпөй, ошол түшүнүктө катып калабыз да. Ошол түшүнүктө калабыз. Десек туура болобу? Балким сиздин сурооңузга мен түшүнбөй атам. Бул түбө истибага барат да. Ушул маселеден келип чыккан суроолор мүмкүн. Айтылды, маалымат болду, ушул бойдон ушул таваккуф жанагы ошол жерге келгенде токтоо. Бир чекке келгенде андан ары ашуунун кажети жок. Бул нерсеге биздин акылыбыз жетпейт башка депчи. Кээ бир аяттарда, мисалы аятыл муташабихат аяттар бар, кээ бир аяттар бар. Ал аяттын маанисини биз акыл менен чече албайбыз аны. Кудай Таалам кандай берген болсо, айткан болсо, ошондой иман келтиребиз, болду.
ушундай ыйман келтирүү керек. Куран аяттарда кандай айткан болсо, өзүнүн ысым сыпаттары тууралуу, мисалы. Кандай айткан болсо, ошол жерде токтоп калуу бар. Андан ары акылга салып алып, бул жака тарткылап, бул жака тарткылап. Балким ошол нерсени айтып атсаңыз керек. Акылдын өзүнүн аткара турган ролу бар, Эрболот. Акылды ар жерге кое берсе, акылдан эчтеке калбай калат. Философ болуп кетет адам. Акылды ар жерге иле берсең, андан камтыгы чыгып кетет. Акылдын бара турган жери бул тамак табуу эмес. Акылдын бара турган жери бул илим ачуу дагы эмес. Акылдын бара турган жери Раббыны табуу. Мына аламда Аллах субхану ва тааланын изин табуу. Жана Аллахка иман келтиргенден кийинки иш ушу жүрөктүн иши. Аллах айтты, бүттү кылуу, итаат кылуу. Акылга салыш ашыкчалык кылат. Чочкону арам деди, аны микроскоп менен изилдеп не лазым, андан не пайда? Арам бүттү. Аракты арам деди, мынча грамм пайда экен, мынча, анын не кереги бар? Арам деди, бүттү. Мисалы, өкүмдөргө келет. Акылдын иштеле турган жери, устаз айтып аткан, Ибраһим алейхиссалам акылды кайерге иштетти? Аллахты табууда иштетти. Муну мен бир ошо сира маселесинде кенен эле жайылган бир окуя. Бедуин деп коебуз эми бизде. Арабча бадави дейбиз. Чөлдү билет, төөнү билет. Башка эчтекени билбейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам заманы. Ушул араб төөнүн кумалагын алып, тезеги деп коет, мындай жүзүмдөй болгон тезек болот төөдө. Ушуну алып карап туруп, ашхаду ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадур расулуллах дейт да, төөнүн кумалагын кармап ыйман келтирген. Бүгүн ушундай приборлор бар. Жарык нуру секундасына 300 000 километр учат. Жарык ылдамдыгы бир дегениңизде 300 000 километрге учат. 300 километр эмес, 300 000 километр. Акыл көтөрбөйт бул ылдамдыкты. Ушул ылдамдыкта миллиарддаган жылдар учса жетпеген планеталар бар. Ушуну көрө алган приборлор бар. Бирок адам Кудайга ыйман келтире албайт. Тиги жапайы араб төөнүн богуну кармап Аллахка ыйман келтире алат. Эмнеге? Акылды иштетти. Окумуштуу акылды иштетпей атат. Ал эмне деп акылды иштетти? Муногу кумалак төөнүн бар экендигине далил деп атат. Төө болбосо муногу кумалак кайдан жаралды? Муногу алам жаратуучунун бар экендигине далил деп атат. Табий жаратуучуга ыйман келтирди. Жөнөкөй эле, акылды иштетсе жөнөкөй эле. Акылдын бара турган жери ушул. Да бизде акылды бүгүнкү күндө эмнеге алып келип койду? Оокат табышка, технологияга, курал жаракка. Анын бардыгы айбандарга акылы жок деле жашап атат дейм. Устаз, мисалы Аллах Тааланын көрүүчү, угуучу деген сыпаттары бар да. Анан ал сыпаттары жөнүндө биз кандай түшүнсөк болот? Ал сыпаттарын. Аллах Тааланы мисалы албетте адамдардай угуп же адамдардай көрөт деген мааниде эмес болсо керек бул жакта. Кудай Таала жөнүндө сөз кылганда Аллах ааламдын жаратуучусу. Эч ким ага окшобойт, эч нерсе окшобойт. Жаралган нерселерден жана жаратылган заттардан эч ким Аллахка окшобойт. Жана Аллах Таала дагы жаратылган нерселерге, махлукаттын эч кимисе окшобойт. Биз колдонот курал жарактарда башка нерселерде дагы, мисалы, биздин кулагыбыз өзүнчө угуу системасы менен угабыз. Аллах Тааланы ушинтип кулак бизди угууда кайсыл бир аппарат менен угуп жатат башка деп биз элестетпейбиз. Аллах Таала угуучу өзүнүн угуу сыпаты менен угат. Биз уккандай же махлукаттар уккандай эмес, Аллах Таала алардын угуусун, Аллахтын угуусу дагы махлукаттардын угуусуна окшобойт. Аллах Таала көрөт, Аллахтын көрүүсү махлукаттарды көрүүсүндө эмес. Ал өзүнүн көрүү сыпаты менен көрөт. Ушундай. Биз Аллахтын көрөрүн гана билебиз, кантип көрөрүн билбейбиз. Мына бул ушул илимдин өзү акыйда. Акыйда илим. Мына ушул нерселер акыйда илим. Жолу акыйдага байланыштуу нерселер. Мусулман кайсы учурда өзүнүн акыйдасынан чыгып кетиши мүмкүн, устаз?
акыйдасынан адам акыйдадан чыгып кетпейт. Адам туура акыйдадан адашып калышы мүмкүн. Кудай Таалам талап кылган, Кудай Таалам буйрган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көргөзүп кеткен туура акыйдадан адашып калышы мүмкүн, бирок акыйда деген нерседен чыгып кетпейт. Себеби Муфтий кажы айткандай, ал сөзсүз түрдө эгер мусулман болбосо, Аллах талап кылгандай, пайгамбар көргөзгөндөй акыйдадан чыгып кеткен болсо, демек ал башка бир ишенимде. Ал демек Кудай Тааланы жок деген ишенимде. Ал ошондой акыйдасы бар анын. Анын акыйдасы ошондой дейбиз. Кээ бирлер Кудайды жаратылышты тоону Кудай дейт, анын ишеними ошол, ал акыйдасы ошол. Ал акыйдадан чыгып кеткен жок. Ал туура акыйдадан адашкан деп билебиз биз. Биздин көз карашыбызда адашкан. Устаз, айтсаңыз, мисалы, акыйдалардын өзүңүз дагы айтып калганыңыз бар, төрөсү таухид акыйдасы депчи. Ушул таухид акыйдасынын адамдын жашоосуна тийгизген таасири кандай? Адамды Аллах субхану ва таала жетекчиликке муктаж кылып жаратыптыр. Адам жетеленме макулук экен да. Адамды кыйратыш үчүн жана биз айтпадыкпы? Адамдын жашоосун кыйратыш үчүн анын жашаган эрежесин алып коюш керек. Болду, дабдырап калат. Эрежесин алып кой, кыйратып кой акыйдасын, бүттү, ал сеники. Каалаган эрежеңди берип жашатасың. Маңкурт деген ушул жерге келет. Анын жашап аткан эрежесин, принциптерин бузуп коесуң, күч менен бузасың, курал менен бузасың, идеологиялык жактан бузасың, ал сеники бүттү. Эмнеге адам жетеленме зат. Ал жетекчиликке дайым муктаж. Ушул жетекчилик бир гана булактан берилиш керек. Эгерде ар булактан берилсе, ал адамдын жашоосу дагы эле ыдырайт. Жанагы койчу көп болсо кой арам болот дейт. Кыргызда бекерден чыкпайт бул сөздөр. Адамга да башкаруучу көп болсо, адамдын жашоосу ыдырайт. Кимисин угатам? Бирине бири карама каршы. Бири мындай кыл дегенде экинчиси мындай. Бири макул дегенде бири макул эмес. Ошондуктан таухид адамга жетекчиликти бир булактан берилгенин таңылайт. Бир булактан башка, Аллахтан башка мыйзам ээси жок деп билет. Ислам таухиди, туурабы? Мыйзамдын ээси Аллах деп билет. Өкүмдөрдүн ээси, тыюучу да, уруксат берүүчү да Аллах деп айтат биздин акыйдада. Башкага башы ийилбейт мусулман акыйдасында. Мына ошо өкүм Аллахтан келсе аткарылабыз, кандай аткарабыз? Пайгамбар көрсөткөндөй аткарабыз. Бул Аллах субхану ва тааланын жараткан маклукаттарына болгон жакшылыгы. Амыр буйруктар бир булактан келген деген. Таухид ушу. Башка диндерди биздин мен туура эмес айтсам устазым деп коет. Башка диндердин бизден айырмасы ушунда. Аларда буйруктар ар башка булактан келет. Философиялык окууларда сан жеткис философтордон келет. Сан жеткис. Паланча мындай деген, бул мындай деген, ошолордон келип чыккан академиялык түшүнүктөн улам 70 жылдык атеисттик система курулду. Аяк эмне менен бүттү. Мен Кудай сактасын, 180 миллионга жакын, 80 миллионга жакын адам кырылды ушунун тарыхында. 80 миллионга жакын адам кырылды. Бул кандай чоң кыргын бул. Кызыл террор болду. Ошон үчүн буйрук борборлошкон бир гана булактан алынуусун ушу таухид камсыз кылат. Таухиддин аткарган ролу ушунда. Динди буза турган нерсе, статурлар динди эмес, адамдардын түшүнүгүн буза турган нерсе таухидине берилген зарба. Таухидти бузасың, дин бузулат. Таухидти бузасың, дин иштебейт адамдарга. Бүттү. Жана дөңгөлөккө сайылган кетмени саптай, дөңгөлөктү тарс токтотот. Демек, ошол керек болсо тетирисинче дин адамдарга зулумдук кыла баштайт да. Таухид бузулса. Эгерде бардык өкүмдөр, бардык чечимдер ошол бир гана Аллах Тааладан берилген буйрук менен жашашпаса, жашап. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жакшы пайдалуу маегибизди улантабыз. Бая СМС билдирүү келди эле, биз байкабай калдык эле. Аллах Тааланын 99 ысмын билүү парзбы деген суроо келди эле, устаз, жооп берип койсоңуз. Аллах Тааланын 99 ысмын билүү парз эмес.
бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул ким Аллахтын 99 ысым сыпаты бар. Ким ошону жаттаса, Аллах Таала аны сактайт дейт. Демек ошондуктан бул сүннөт амалдарынан жаттап алган эң жакшы нерсе. Аллах Тааланын 99 ысым сыпатын жаттап, кайталап, Аллахка буну васила деп коет. Ортомчул дуалардын кабыл болушунда, дуа кылган кезде мисалы, ошолорду ортомчу кылса болот. Аллахтын ысым сыпаттарын айтып, Аллахым сен кадир, сен кудуреттүүсүң. Бизге өзүң жардам бер. Сенден башка менин айлам жок, кудуретим жок. Ысым сыпаттарын ошол дуаларда пайдаланып, жашоо тиричилигинде пайдаланыш керек. Менде суроо бар. Хадисте азыр сиз айтып аткан хадисте хафиза деп келет да, туурабы? Хафиза. А өзү оригиналында ахсофа деген дейт. Ахсаха. Ахсаха. Ошол эмнени билдирет? Ахсаха ошол бардыгын бирден жаттап алган болсо. Ахса. Ахса ошол хафиза маанисинде эле. Айырмасы эмнеде? Ушул баягы түшүнүп билүү деген эмеспи? Ахсаха чынында муну маанисин анык эме кылбайм. Мен билишимче ошол тилдеги маанисин жакын маанисинде эле. Ошол кимде ким жаттаган болсо. Мен жакында бир хадисти окудум. Ким Аллах субхану ва тааланын 99 ат сыпатын билген болсо, бул жашоонун бейишине кириптир дейт. Бул жашоонун бейишине кирген болсо, акыреттин бейишине кирди дейт. Дагы бир хадисти окудум. Аллах субхану ва тааланын 99 ат сыпатыны билүү адамдын өзүндөгү 99 караңгылыгын кууп чыгуу дейт. То есть ошол ат сыпаттардан өзүнүн насибасын да алыш керек. Өзүнө тиешелүү. Эми бул Аллахты туура эмес, конечно, мен да эгер туура түшүнсөм. Не насибалары бар адам ала турган Аллах Тааланын сыпаттарында? Аллах Тааланын бул насиптери өзүнүн пенденин ала турган Аллахтын ысым сыпаттарынан ала турган үлүштөрү Аллах Таала сабыр. Аллах Таалам сабырдуу. Мисалы ошол 99 ысым сыпаттарынын ичинде сабыр. Аллах сабыр деп келе сабырдуу. Демек, Кудай Тааладан Аллахым сен сабырдуусуң. Аллах пендесиде мисалы канча күнөөкөрбүз. Ар бир пенде күнөөкөр. Пайгамбар күнөөсүз деп билебиз. Пайгамбарда башкалардын бардыгы күнөөкөр. Демек, биз да ошондой күнөөкөр пенделерденбиз. Кээ бирлер Кудай Тааланы таанып, Кудай Тааланын буйруктарын аткаруу менен бирге өзүн күнөөкөр деп билсе, а кээ бир инсандар күнөөдөн канчасын эсе атат. Асман жер толгон күнөө менен. Бирок Аллах Таала ошолорду сабырдуу болуп күтүп турат. Качан тооба кылар экен депчи, ага азап жибербестен, аны азаптап салбастан күтүп турат. Аллах сабырдуу. Демек, андан биз ошо Аллах Тааланын сабырдуулугунан биз ала турган нерсе сабырдуулук сыпатын алышыбыз керек. Өзүбүзгө ошол башкалар менен мамиле кылууда, уул кызыбыз менен үй ичинде башканда мамиле кылууда, биз мамиле кылып аткан кездерде ката кылган кишилерге сабырдуулук менен жооп берип, ошол сабыр маселесин деген сыпатты Аллах Тааланын сабыр сыпатынан алып үйрөнүшүбүз керек. Бул өзүбүздү тарбиялоодо. Ушундай эле Аллах Таала шакир, шүгүр кылуучу, пендесиге сыйлыгын арттырып берет. Пендеси Кудай Тааланыга шүгүр кылса, Аллах Таала андан дагы арттырып бере берет экен, шүгүр кылып. Биз да ошондой шүгүр кылганды билишибиз керек. Бирөө жакшылык кылган болсо, анын жакшылыгына рахмат айтканды, жакшылыгына жакшылык кайтарганды үйрөнүшүбүз керек. Бул деген ошол өзүбүздүн Аллахтын ысым сыпаттарынан пенде өзүнүн үлүшүн, насибин алуу ушул мааниси. Демек, Аллах Тааланын сыпаттарынан дагы биз үлгү алсак болот. Үлгү, мыктык айткан жана үлүш алуу маселеси ошол. Үлүшүн алып, же болбосо өзүбүздүн Аллахтын ысым сыпаттарынан насип алуунун үлгүсү ушул. Устаз, акыйда илиминин бүгүнкү күнгө чейин баягы толук сакталып келишине кайсы алымдар себепчи болгон? Акыйда илимин түптөгөн алымдардан.
акыйда илимин түптөгөн алымдардан. Бүгүнкү күнгө жеткирген. Өзү акыйда илими жакында эле пайда болуш керек, өзү. Тавхид рубубия, тавхид улухия, ошо акыйда илими? Бул тавхид деген нерсе айттык го. Жанагы хижраттын мынчанчы жылына деп бул жазуу маселесинде алымдар балким ошол хижраттан кийин эмелерден болушу мүмкүн. Бирок бизге белгилүү болгон нерсе Ахмад ибн Хамбалдын мисалы Ас-Сунна китеби, Фикл Акбарды Абу Ханифадан риваят болуп келген фикх китеби, биздин ошол андан кийинки келген алымдардан имам Тахауи жазган акыйда боюнча жазбаган негизи алым калган эмес. Анан жана мыкты ажы айтып кеткен тавхид рубубия, улухия деп кебирлер ушул нерсени ажыраткан. Бул Шейх Ислам акыйда илимине киребиз? Акыйда илимине кирет. Акыйда илимине кирет. Ошол улухия, рубубия, улухия деп бул Ибн Таймия Аллах рахмат этсин ошол кишинин киргизген терминдеринен. Пайгамбарыбыздын доорунда мындай болбосо керек эле. Пайгамбардын доорунда биз азыркы терминдер, бул терминдерди ошол кээ бир алымдар айтат, анан бул кийинки чыгарылган терминдер элдерге түшүндүрүш үчүн жакындаштырылып берилген маанилер гана. Ал кезде сахабалар мындай тата алдашпаса да керек. Кечиресиз Устаз, бизде чалуу бар экен көрөрмандардан. Алло. Бизде байланыш барбы? Алло. Байланыш жок окшойт, анда эмесе. Суроо да бар экен. Суроо. Акыйда менен якындын айырмасы кандай дейт? Рахмат. Якын тууралуу айтып берсеңиздерби дейт. Якын. Кызык. Бул терминде гана айырма бар. Андан акыйда деген якынчылыктар деп биз мен угуп жүргөн интернеттен башка нерселерден өзүм коомчулукка көп жылдардан бери аралашпайм. Бирок алыстан ошол интернеттен башкалардан бизде ушул якын деген терминди керегенде проблемаларыбыз бар. Менимче бул коомдо. Якын деп алар ошол менин түшүнүгүмдө буларды ошол өзүм окуп билген боюнча алар якынчылыктар деп өздөрүнчө эме кылып коюшуптур. Топ болуп, жамаат болуп алып бөлүнүп калган. Бул таблик жамаатынан бөлүнүп чыккан жамаат. Негизинде акыйда менен сөздүк маанисинде айырма жок эле. Акыйда менен якында сөздүк маанисинде айырма жок эле. Себеби якын деп, якинан чындап жакындан билүү деген мааниде. Анык, айкын билүү якын деп ушунтип айтат. Анан ошол алар якын келтиребиз, якындан кылыш керек, башка кылыш керек, ал жүрөктөн иман келтирүү, таза ишеним менен ишенүү, башка деп отуруп, бирок азыр ал жамааттын кылганы туура эмес. Туура эмес ошол кылып аткандары, ошол ишенимдери чыныгы ишенимге туура келе бербейт. Якын менен тавакел ошол жерде алмашып калган эмеспи мындай? Тавакелдин дагы мындай эң четки бир. Ошол туура демек ар бир нерсе негизи өзү ар бир нерсени эле туура эмес берилип кетүү, кандай ашыкча берилип кетүү туура эмес да. Ошол сиз айткандай тавакелди дагы өтө берилип кетүү, акыйданын өтө эле берилип кеткен чеги илимсиздиктен ошол жерге жеткирип койгон. Жанагы акылды сиз айтпадыңызбы? Акыл бул Кудай Тааланы табуудагы негизги курал. Кудай Тааланы таануудагы негизги курал. Демек ошол жерде алар акылды туура эмес иштеткендиги үчүн ошол куралды ошол чектен чыгып кетет. Же болбосо ошол куралды иштетпей койгондугу үчүн балким ошого түшүп калып атышат. Мен түшүнгүм келет. Менде якын маселесин такыр мен үчүн караңгы маселе чындап. Якыныбыз алсыз экенин билебиз. Чындап айтканда, мен ушу якын алсыз десе, мен ушу Аллахка болгон таваккул алсыз деп билем да. Азыр сизден угуп, мага жаңылык болот. Сөздүн семантикалык эмеси азыр мага ачылып атат. Ойлочумун ушу таваккулдун бир жогорку даражасы болсо керек деп ойлочумун. Якында. Курсагың ачта да жебей отура бер, Аллах өзү тойгузуп коет. Субханаллах деген келме менен отурсаң тоесуң.
мен ишенбей да кое албайм, ошого себеп билимим жок бул маселеде. Ишенейин десем акылым да көтөрбөйт ушул нерсени. Мен ушундай деп ойлочумун, бул жакын табаккөздүн бир жогорку даражасы, демек ал үчүн биз же көргө жатып чыгышыбыз керек, же бир башка планетага учуп барып келиш керекпи, билбейм. Кандай адам болуш керек, бирок жакшы нерсе болсо керек деп ойлоп жүрдүм эле. Устаз, бизде чалуу бар экен, кабыл алалы. Алло. Көрөрман, сизди угуп атабыз. Алло. Алло, ассаламу алейкум. Алло. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келипсиз. Алейкум ассалам, кош келипсиз. Угуп атасызбы? Угуп атат. Сурооңузду бере берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Сурооңузду бере берсеңиз болот. Менде бул Саудиядан келген тапшырыкка бир суроом бар эле. Бизде ушу Кыргызстандан Саудияга барып окуп келген балдардын көбүнчө акыйдалары биздин Кыргызстанда мамлекетибизде жашаган алымдарыбыздын акыйдага анча окшобойт да, ошого ал жакта ушу элдин акыйдасы салафизм деп коет экен, ошолордун акыйдасы менен биздин бул жакта матуридия акыйдасынын ажырмачылыгын кененирээк айтып берсе, кийин алар эмнеге таянышат, кийин алардыкы туурабы, туура эмеспи? Ошону дагы ачык кылып бизге айтып берсин. Рахмат. Дагы сурооңуз болобу? Рахмат, сизге Аллах разы болсун. Суроо түшүнүктүү эле болуш Бул маселени билген бала чалды окшойт да. Маселени билген адам сурап атат. Балким тааныган киши чалып атат бул нерселерди. Бул былтырдагы мыкты ажы менен бул темада сүйлөшкөнбүз. Саудиядан окуп келген балдардын бул акыйдасы менен Кыргызстандагы матуриди акыйданын айырмасы ошолор туура келеби деп сурап атат. Бул акыйда маселеси ар кимдин жүрөгүндөгү маселе. Сенин акыйдаң мындай, тигинин акыйдасы мындай дей албайбыз. Мисалы, Союздун мезгилинде Кудай жок деген тарбия болгон. Бирок ошол эле кезде элдин баардыгы Кудайга ишенген. Бул жактан суунап келип, оозун ачырган мугалимдер дагы азыр намаз окутушат. Мисалы, Кудай болсо көргөзчү деп, жанагы мыктыга айткандай шляпасын эме кылгандар дагы бүгүн 5 маал намазын окуп, ажыга барып келип, орозосун кармагандары толтура. Бул деген сөз демек, ошолордун баардыгы кудайсыз, Союздун мезгилинде баардыгы кудайсыз болуп калган деген сөз эмес. Алардын көкүрөгүндөгү акыйдасы, ишеними, Кудайга болгон ишеними таза болгон, сакталган, көкүрөктөрүндө турган. Мажбур саясий акыбалдан башкадан улам оозунда, тилинде же ошол ишинде алардын идеологиясын көргөзгөн, ушундай болгон деп мажбур. Азыр эми Саудиядан келип туура эмес. Кээ бир адамдардыкы туура эмес болушу мүмкүн, кээ бир студенттердики, окуп аткан кээ бирлердинки болушу мүмкүн. Бирок Кудайга шүгүр, ал жерде окуп аткан студенттердин ичинде дагы туура акыйданы үйрөнүп билгендери жок эмес. Биз баарлашып сүйлөшүп жүргөн нерселерде. Анан негизги айырма Кудай Тааланы таанып билүүдөгү айырма жок эле. Кудай Тааланы таанып билүүдө айырма жок. Кээ бир терминдерди гана, ошол алымдардан келген терминдерди туура эмес түшүнүп алууда гана болбосо, жалпы негизинде өтө коркунучтуу айырма деле жок. Yine bir mesele var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis kelet, manisini aytayın. Öte korkunçlu hadis. Eğer iki Müslüman biri kapır deyip atkan olsa, biri sözsüz kapır dedi de. İki Müslüman biri kapır deyip atsa, biri sözsüz kapır dedi. Ce deyip atkanı, ce değil atkanı. Bu öte korkunçlu hadis. Ben bunu emniyet aytıyorum. Akidası başka degen söz, demek al kapır degen söz. Tamam. Akidası başka degen söz, bu al kapır degen söz. Peygamberimizin hadisinde uşul kelip kalıdır. İki Müslüman birin, iki top olsun böyle. Biri akidası toramez, kapır dedi. Demek öközün biri söz kapır dedi. Ce aytı atkan, ce aytılı atkan. Oşanlıktan
Бұл мәселеде мындай да, бұл алымдардың ортасында қарала тұрған илими мәселелер бар. Кеңешілер. Ал мәселелерді біз о чай ташып жүргеніміз жақшырақ болады. Бірақ ошол мәселелерді қоғамға көчеге шығарып талқылап атады да. Терминдік деп айтып атпайбы? Жалпысынан Құдай бар дедің бе? Жалғыз дедің бе? Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның ақырғы пайғамбары дедің бе? Қандай айырма бар ем ақидада? Қандай айырма бар? Бірі патенкені мындай шешті, бірі мындай шешті, екі өтең шешті. Илими мәселені қоғамға алып шығып, екі мұсылман бірін-бірі ақидасында күнөлөш, сөзсіз бірі мұсылмандан шығады. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мындай шойкон пикирлерден качыш керек. Биз мусулмандардын катарын көбөйтө албай кыйналабыз. Эптеп мачыттын жалынан жылмайып өтүп койсо аркасынан чуркап турабыз. Акыйдасы такыр башка адамды. Чуркап турабыз. Кирбейсиң мачытка деп. Бу жерде биз менен бир сапта окуп атса, анын акыйдасы башка дейбиз. Кандай бул? Менимче бу жерде биз өтө эле кыла турган иш калбай калып, бүт бары жоқ мұсылмандашып кетіп, елдің бары 5 вақыт намазды мечітте оқып, қыларға еш қалбай қалғанына мынау баланы бір ұңда қойып дей тұрған нәрсе да бұл. Соның үшін бүгін мұсылмандарды қинағандар кім десе мұсылмандардың өзінен шыққан эксперттер қинайды. Өзінен шыққандар қинайды. Бұл көтеріле тұрған мәселе. Бардығы бір ақидадағыз бардығы. Матрулидің кітабы өзі айтып отады. Мен имам Азам ақидасындамын. Эсимиз суроо бар экен бизде. Ассаламу алейкум. Негизги 4 мазхабтын акыйдасында айырмалар барбы дейт. Аллах разы болсун. 4 мазхаб бул фикх маселесиндеги мазхабтар. Бул акыйда маселесиндеги мазхабтар эмес. Фикх маселесинде тарат парызында, сүннөтүндө, никеде, талакта мисалы, ошондой соода саттыктагы маселелерибиздеги түптөлгөн фикх маселесиндеги шарият маселесінде 4 мазхаб бар. Бұлар бардығы ахли сунна вал жама. Ақида маселесінде айырма жоқ. Ақида маселесінде бардығы бір елі мазхаб болып аталады. Бір ақида. Бір елі ақида. Ақида бізден бөлек ақидалар кім? Ахмадияттар, шиялар. Бұлар қолтойған айырмалар бар да бізде. Ова. Ошондуктан біз ақидадан айырмабыз жоқ. 4 мазхаб тең, ақидасы бір, 4 тең бір. Балким биз кээ-бир көрөрмандарыбызга баягы түшүнүксүз болушу мүмкүн да. Мазхаб деген жөнүндө дагы айтып кетпеспи, кичине түшүнүп бер. Мазхаб деген нерсе бул жол, багыт деген мааниде. Жана айтпадым бул фикх маселесинде. Фикх деп ошол биз кандайча дарат алышыбыз керек, кандайча намаз окушубуз керек, Кудай Тааланын буйруктарын аткарууда. Кандай ажылыктын өкүмдөрү, парзы, сүннөтү, важиби, аларды кантип ажыратышыбыз керек, кантип аткарышыбыз керек, соода сатыгыбызда арам адалды жеп ичкенибизде, ушул нерседен бул фикх маселеси, ал эми ошол фикх маселесинде 4 мазхаб бар, 4 мектеп бар. Эң биринчиси жаш жагынан дагы, илим жагынан дагы улуу имам деп таанылган биздин Ханафи мазхабтын башчысы Абу Ханифа рахматуллахи алейх түптөгөн бул медресе, школа, бул Ханафи мектеби, Ханафи мазхабы. Андан кийин имам Маликтин эмес түптөгөн мектеби, анан имам Шафийдин түптөгөн мектеби, андан кийин имам Ахмед ибн Хамбалдын түптөгөн мектеби. Ушул 4 мектеп 4 мазхаб деп аталат. Бул фикх маселесинде гана. Акыйда маселесинде бардыгы бир деп айттык. Демек, бардыгы ахли-сунна вал жамаат деп айтылат. Алардын айырмасы фикхта, мисалы фикхтагы кээ бир маселелерде келишпестиктер, түшүнбөстүн бири-бириге болгон каршылыктары бар, карама-каршылыктар. Бул маселе диндеги болгон карама-каршылык эмес. Бул маселе өз ара ошол динди түшүнүүдө, Куран аятын түшүнүүдө, пайгамбарыбыздын хадистерин түшүнүүдөгү болгон айырмачылыктар. Мисалы, Абу Ханифа бир аятта, мисалы, башка мас тартуу. Ханафи мазхабта баштын 4төн бирине дарат алып аткан десилде, 4төн бирине мас тартуу парыз. Имам Малик
мазхабында баштын барлыгы намаз тартыш парыз. Имам Шафи мазхабта ошол баштын кээ бир эле бөлүгүнө, мисалы чачтын 3 тал чачтан көбүрөөк мас тартып койгон болсоң, демек ал жетиштүү, парыз аткарылды деген сөз. Бардыгы келип Куран аятында түшүнгөн, бир эле тамгадан түшүнгөн маанилери мисал чыгарылган. Кээ бирлери «Онсаху бируусикум» башыңарга мас тарткыла дегенде «бә» деген бул жерде тамга, ошол тамга бар. Ошол тамгадагы чыгарылган мааниден чыгат. Имам Абу Ханифа айтат, бул «бә бируусикум» дегенде «бируусикум». Албетте хадистердин бул аларды ошол маанини колдогон, ошол маанини түшүндүргөн, туюнткан хадистер дагы бар. Ошон үчүн бируусикум, демек баштын 4төн бирине. Бикулли баштын баарына мас тартуу парз, же болбосо бибаады кээ-бир баштын кээ-бирине тартыш керек деп. Ушул айырмачылыктар бар. Бул нерселер албетте Куран аяты жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисин түшүнүүдөгү чыккан айырмалыктар. 4 мектеп бир ислам динин окуткан, Бардыгы тең бир эле. Бу жерде биринчи фих эмне? Фих Раббы менен кулдун ортосундагы мамилени тартиптеген укук талаасы, юриспруденция деп. Кул менен Раббынын ортосунда. Кул кантип Раббынын өкүмүн аткарыш керек. Ошону устаз айткан 4 имам чечмелеп берген. Мындай кылып аткарасың бул кулдуңду мындай аткарасың, муну мындай. Бирине бири карама каршы деле эмес. Төртөөсүнүн тең далили бар. Төртөөсү тең далил менен. Алла субханаху таала өзү айтып атат. Изилдөөчүлөр, ошо өкүмдү чыгаргандар, фих өкүмүн чыгаргандар. Туура чыгарса 2 сооп, туура эмес чыгарса 1 сооп деп атат. Аллах аларга ансыз да ыраазы да. Эми бул мазхаб бизге бир жеңилдик. Жакшылык бизге. Мен өзүмдөн алып, мага мисалы үчүн мазхаб аябай ыңгайлуу да. Баш оорутпайм, каяктан издейм, жок, даяр чыгарылган. Ал мазхаб бир эле киши эмес, анын кылымдар бою калыптанган, өзүнүн корпусу болгон, алымдар болгон ошол мазхабтагы. Ал алымдардын репутациясына, алардын билим деңгээлине шек келтирүү бул адепсиздик. Биз али хадистерди орус тилинде окуйбуз, анан аларды тарк этебиз, аларды четке кагып, өзүбүз хадисти орус тилинде окуйбуз. Анан бул бир жакшылык. Ошон үчүн мазхабтар устаз айткандай бул мектеп, юридикалык мектеп, кайсыдыр бир ибадатты кантип аткаруу. Бул исламдагы бир жакшылык, плюрализм. Кимдир бирөөгө мынагу мектептин чечими ыңгайлуу, кимдир бирөөгө мынагу мектептин. Төртөө тең бир далилдери, орундуу далилдер. Эч шубка талап кылбаган далилдер. Акыйда булардын үстүндө турган нерсе. Бул такыр башка талап. Бизде көп исламда мына өзүңөр бөлүнүп атпайсыңар 4 мазхабка дейт да. Бул исламды түшүнбөстүк. Бул исламды түшүндүрүүнүн 4 мектеби юридикалык талабын түшүндүрүш. Мына биздин светтик юриспруденцияда деле ушундай мазхабтар бар да. Эгер мен ката айтпасам, Романо Грек укуктар үй бүлөсү деп коет. Англо-саксон укуктар үй бүлөсү. Ошол мисалы үчүн англо-саксон укуктук үй бүлөсү бул баягы президенттен улам айтат, алат. Беркилер жаңы чыккан өкүмдөрдөн алат. Ушундай. Бирок экөө тең укуктук мамилени тартипке салат. Ошон үчүн бул адамдарга жеңилдик да мазхаб деген маселе. Ахмат Бориса бул темада дагы алдыда сөз болсо керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда сиздер азыр сиздердин назарыңыздарга атайын кесиптешим Бекказы мырза иликтөө жүргүздү эле дал ушул акыйда темасында. Анда эмесе чогуу көрөлү. Ар бир адамдын жашоо образы анын дүйнө таанымына же ишенимине жараша болот. Такыр айтканда адамдар экиге гана бөлүнөт. Бир бөлүгү Кудайды бар деп анын эрежелери менен жашаса, бир бөлүгү Кудайды жок деп өзү каалагандай жашайт. Же бар десе деле өзү каалагандай жашайт. Мына ушул негизде гана адам жашоо образын калыптандырат. Ал эми бүгүнкү күндө адамдар кандай эреже менен жашап жатат? Мына ушул туурасында коомчулуктун оюна назар салсак. Эртең менен туруп, балдарга тамак жасап, жумушка келип,
кечинде кайра барып эреже ушул да. Жумушка барасың, үйгө келесиң, эс аласың. Жашоо эрежем бул мен ислам менен жашаш керек негизи. Мындай азыр баарыбыз тең билебиз, тозок бар, бейиш бар депчи, ошолордон коркуп бирге жашаш керек. Ошо. Эми күндө туруп эле бир жумуш максат коесуз, ошого жетиш керек. Эмне максат? Күндө бир пайдалуу нерсе кылыш керек да. Эреже өзү ислам эрежелери менен жашайм. Ой, биз исламды тутуп мына Баткенден келген мен Өрүзардан. Şu kadimkile Müslümandların Katar'da жашап жатабыз, анын кандай эрежеси бар? Ой, имандан кабар адам Кудайдан коркот да. Кудай жаратуучу, Кудайдан кантип коркот деген да. Обыкновенно эле коркосуз, бир күнү болбосо, бир күнү кырсыктап кетип калышы да мүмкүн эмес. Да. В смысле как? Кантип коркосуз? Пойки. Я спешу. Өзүңдү жаман жолдон жакшап жүрүү, жаман жолдон алыс алуу. Ошондой жыл. Эме как живешь по совести? Совесть менен жашасаң, ошол корккон ошол ооба. Кудайдан корком мен, бар экенин билем. Анын айткандарын кылып ошолордон мындай эметиш керек да, коркуш керек да. Мисалы, айтылат эмеспи, Мухаммед анын пайгамбары депчи. Ошол мисалы Кудай ба ошол Мухаммед пайгамбар аркылуу адамдар ушинтип жашап, ушундай мындай бар экенин мындай билдирип турган деп ойлойм да. Ла иляха иллаллах Мухаммед Расулуллах. Кудайдан башка сыйынуучу зат жок. Мухаммад анын элчиси. Кудайдан кантип коркосуз? Амал менен. Бекказы мырзага Аллах Таала разы болгон болсун. Баягы элдин аз бөлүгү болсо дагы алардын баягы ой пикирин, жашоо эрежелерин, принциптерин аз да болсо биле алдык десек болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сөз кылып аткан тема акыйда деп аталат. Акыйда өзүбүз жогоруда айтып өткөндөй, бул ишеним эрежелери деп башында айтып өттүк да. Анан бул ишеним эрежелери бүгүнкү күндө Кыргызстанда анчалык баягы мусулмандар арасында жайлуу элек да. Устаз, ушуну биз кантип жакшы жеткире алабыз элге? Ишеним эрежелери мунун зарылдыгын билишибиз керек. Зарылдыгын жеткиришибиз керек. Негизи элде бар, бирок илим катары элибиз пакат бул нерселерди таанып биле элек булган чейин. Бул үчүн көп окуу талап кылынат. Ошон үчүн элдерге окуу маселелеринде мунун зарылдыгын көп айтып, көп жеткириш керек. Себеби акыйданы туура ишеним бул туура ибадат калып барат. Туура ибадат кабыл болуш үчүн туура ишеним керек биринчи. Ошондуктан Кудай Таалага болгон ишенимди дагы эң биринчи оңдоо зарыл. Ар бир адам ушул нерсенин зарылдыгын билиш керек. Демек, менин акыйдам туурабы, акыйдам тазабы, мен туура ишенип жатам Кудайга. Ар бир адам бул үчүн ойлонуш керек, окуш керек, сураш керек. Устаз, сиз бир жолу айтканыңыз эсимде да. Эгерде адамдын акыйдасы түз болбосо, демек ал мусулмандын динге болгон түшүнүгү өзгөрөт депчи. Натыйжада ал дин адамга тескерисинче зыянын келтириши мүмкүн депчи. Тавхидди айтканбыз. Эгер тавхид бузулса, тавхиди бузулган дин адамга зулумдук кылып коюшу да мүмкүн. Бүгүнкү күндө практикада бар мындай нерсе. Адамдын табиятына каршы иштер болот.
Диндин аты менен. Адамдын табиятына каршы иштер башталат. Адам өзү кыжалат бул нерсеге, макул эмес. Бирок жашоо тартибине кирип калган, каалайсың, каалабайсың, ошону менен жашаш керек, чыдап, кыйналып жашалат да. Ошондон тавхидти бекем кармаш керек. Эмне үчүн акыркы дин келиптү? Эмне үчүн акыркы дин келди? Ага чейинки диндердин баардыгы тавхиди бузулган үчүн. Бул менин сөзүм, бул туура эмес айтсак оңдосун. Мурдагы диндердин да тавхиди болгон да. Тавхид бузулган үчүн, тавхидке зарба кеткен үчүн акыркы дин келди и адамдар ушуну кармаса кармап калды. Кармабаса андан ары алардын да күткөн баратынан жагат начар. Но акыйданы кантип түшүндүрөбүз? Устаз айткан нерсе аябай туура. Ибадатты түшүнүп кылуу керек. Анын үчүн акыйданы билүү керек. Акыйданы билбесе, ушу ишеним эрежеси так болбосо, күңүрт болсо, анын кылган ибадаты да күңүрт. Менин жеке пикирим, балким туура эмес айтсам кечирим сурайт. Акыйданы түптөдө биринчи Аллах Тааланы таанытуу керек деп ойлойм. Биз Аллах Субхану ва Тааланы тааныган иштер жок да азырынча. Мисалы үчүн ушул 99 ат сыпатына үңүлгөн бир сабакты көрө элекмин электен бизде. Аллах Тааланын ат сыпаттарын түшүндүрүү, ага болгон адамдын мамилесин түшүндүрүү, Аллах менен тааныбасаң, таанышпасаң, кантип Аллахтан сурайсың? Кантип ага кайрыласың? Жөн эле эл эңкейсе эңкейип, эл кол жайса жайып отура беришти да бул. Ошон үчүн менимче бүгүн акыйданы түшүндүрүүдө биринчи Аллах Субхану ва Тааланын өзүн таанытыш керек. Анын талабына ылайык акыйда мындай болот деп акыйданы түшүндүрүш керек. Аллахты тааныбаса, анын акыйдасын кантип тааныбыз? Акыйда күңүрт болсо кантип ибадат кылабыз? Маселе ушунда. Бизде алхамдулилlah диний жандануу 15 жылдан ары барып калды да. Биз акыйдабызды эбак түптөп алышыбыз керек эле. Азыр да кеч эмес. Жана ал үчүн албетте биринчи кезекте Аллах Субхану ва Таала менен эбак тааныша турган мүмкүнчүлүктөр болду бизде. Азыр да бар ушул мүмкүнчүлүктөр. Устаздар ушул нерсеге көбүрөөк маани берсе, Аллах Тааланы таанытууда, ага чакырууда ушуга маани берсе, анан фикх маселелерин үйрөтсө жакшы болор эле. Мен ушундай деп ойлойм, эгер балким. Демек устаз, биз ушундай түшүнсөк болобу? Адамдын акыйдадан түшүнүгү терең болбогондуктан, ал динди дагы түшүнбөй, натыйжада баягы ритуалдарын гана эске алуу менен анысыз келгенсип баягы ибадаттардын маанисин терең түшүнбөөнүн негизинде динди жашоосунда жакшы пайдалана албай калат десек болот да. Ибадаттарды терең түшүнүүнүн кажети жок. Ибадат буйрук, аны аткарыш керек. Түшүнгөн, түшүнбөгөнү талап кылынбайт. Бирок акыйданы түшүнүү керек. Эрежени түшүнүү керек. Кантип ибадат кылабыз? Аны түшүнүү керек. Туурараак айтканда, акыйда эмне? Биз баягы айтпайбыз, бул ишеним эрежелери деп атпайбыз. Мисалы үчүн биз Аллахты жалгыз деп билебиз. Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбары деп билебиз. Тозок бар деп билебиз, бейиш бар деп билебиз. Сооп иштерди кылгандар, иман келтиргендер бейишке чыгат деп билебиз. Иман келтирбегендер тозокко түшөт деп билебиз. Мына ушундай эреженин талаптары бар. Мына ошол талаптарды билген адамдын ибадаты түшүнүктүү болот. Ал бул акыйдага туура келбеген ибадатты кылбайт. Айтайлы, мисалы үчүн, багымдат намазында мен Фатиханы окубайм, бирок 4 жолу Ясинди окуйм дебейт да. Ал билет, бул Аллахтын буйругу эмес. Аллахтын буйругу мындай. Аны аткарбасам эмне болот? Деп ал акыйдасынан улам өлчөйт. Ошон үчүн ибадаттары түшүнүктүү болуш үчүн акыйданы түшүнүш керек, билиш керек. Бизде смс суроо экен, акыйда деген эмне? Бизге буга чейин ислам, ыйман деген түшүнүктөр гана белгилүү эмес белең. Сиз дагы устаз кошумча. Акыйданын жана башында сөздүк тилдеги маанисин айттык, шариаттагы мааниси мындай деп айттык. Эми чынында суроодо кээ бирлер чынында акыйда деген сөздү биринчи жолу угуп атат. Биринчи жолу. Балким алар бул нерсени өзүнчө башка дин катары түшүнүп атышы мүмкүн. Бирок акыйданы мындай жөнөкөй айтайынбы? Акыйда зарылчылыгы эмне, мааниси кандай? Мисалы, Өзбек ажыдан чыгарган календар бар. Бир плакат чыгарып жүрбөдү эле.
даракты коюп, дарактын тамырында тамырга жазган Аллахка ыйман келтирүү, периштелерге ыйман келтирүү, китептерге ыйман келтирүү деп дарактын тамырларына мынтип жазган. Анан сөңгөгүнү алып барып ислам деп, анан сөңгөктөн чыккан биякта бутактардын бардыгын, бутактарды ибадат деп, ибадатты намаз, орозо деп. Анан мөмөлөргө келгенде, анан мөмөлөргө ыймандуу перзент, мөмөлөр жыйынтыктара келгенде жашоонун рахаттарын көргөзүп, мөмөлөрүн ушундай чыгарган. Демек, бул жашоонун сөңгө адамдын негизги ыймандын тамыры, диндин тамыры бул акыйда. Диндин тамыры бул акыйда. Же болбосо диндин фундаменти биздин жашообуздун фундаменти бул туура акыйда. Эгерде акыйда фундамент түз болсо, курулуш түз жүрөт. Адамдын акыйдасы дагы түз болсо, демек калган дини туура турат деген сөз. Ошондуктан бул башка бир ашыкча термин эмес. Болгону балким ошол азыркы передачада башкаларда жаңыдан козголуп аткан термин гана болушу мүмкүн, бирок чын мааниси ал исламдан ажырап кеткен нерсе эмес. Исламдын негиздеринин бири. Кудай Таалага болгон ишеним. Кудай Таалам берген биз көзгө көрүнбөгөн нерселерге болгон ишеним, мисалы китептерге болгон, Кудай Таалам китептерди кандайча жиберген, ал китептерди кантип таанышыбыз керек, кимдерге келген, пайгамбарлар кандайча келген, пайгамбарлар ким болгон, пайгамбарлардын сыпаты кандай болот, пайгамбарларга кандай ыйман келтиришибиз керек, пайгамбарлар күнөөкөрбү, күнөөкөр эмеспи, күнөөлүү болбойтпу, ушул нерселерди билүү. Кыямат күнү кандай болот, көзүбүзгө көрүнбөйт. Кыямат кандай болот, ошолорду Кудай Таалам жиберген кабарлар аркылуу туура таанып билүү акыйда. Ушул илимдерди эгерде ушулар жөнүндө биле турган болсо, демек акыйданы билет ал. Ушул демек ушул нерселерди билүү, бул акыйданы билүү деген сөз. Дагы кошумчалай кетсеңиз. Эмне үчүн бүгүн акыйда маселеси чыгып атат? Буга чейин чыккан эмес. Буга чейин кыргыздар бир акыйдада жашаган да. Дүйнө таанымы бир болгон, акыйда деген сөздүн өзүнүн муктаждыгы болгон эмес. Бүгүнкү күндө эми акыйда деген ушундай түшүнүктүү кайра турмушка кирип атканы акыйданы текшерүү муктаждыгы келип чыгып атат да. Бизге секталар кирип кетти көптөгөн. Көптөгөн деструктивдүү динди ичинен ирите турган түшүнүктөр кирип кетти. Анан аларды текшерүү үчүн акыйданы кайра көтөрүп чыгууга туура келди. Мына биздин акыйдабызда барбы жокпу? Биздин пайдалуулубузда ушул нерсе барбы жокпу? Деп анан териштире баштадык. Мынау жок экен, бул бизден эмес, мынау бар экен, бирок эскирип калыптыр, бул мунун ичинде мындай деп ордуна кое баштадык. Ошон үчүн бул жаңы сезилген нерсе. Бул эми жаңы динге кызыгып аткандарга жаңылык болушу мүмкүн, бирок дин маселесинде намаз окуй баштагандан эле биринчи эле акыйда сөзү менен түртүшөт. Ар бир мусулман акыйданы түздөйт биринчи кезекте. Но бу жерде бир айта турган нерсе бар. Ушул акыйда маселесин түздөгөн жакшы, бирок аша чагып кеткен дагы айтат болуш керек. Биз ушул акыйдага ушундай сүңгүп кирип алып, өзүбүз калабыз да, кээде калганын баардыгы биздин акыйдадан эмес. Ушу мен калдым, анан башканын баардыгы башка акыйда. Мынау да өтө коркунучтуу нерсе. Тетирсинче биз баардыгыбыз бир акыйдага келишибиз керек. Баардыгыбызды тартышыбыз керек, бергел. Сеники кандай? Мындай бир турбайбы экөөбүз кел деп. Көбөйүшүбүз керек. Тилекке каршы бүгүн эми бизде ушундай кээ бир кубулуштар, муну да өтүшүбүз керек, муну да ооруп өтүшүбүз керек го. Жанагы балдар чоңоюп атканда өтө оорукчан болот да энди, суу өтүп калат, андай болот, ич өтүп кетет дегендей. Ушул оорулардын баарын өтүшүбүз керек. Акырын Кудай насип этсе мындан да түзөлөбүз, бирок элге ошону түшүндүрүүдө туура түшүндүрүш керек. Акыйда 2-3 гана түрдө болсо керек деп мен ойлойм. Андан ашык болбойт. Кудайды бар деп билүү, аны жалгыз деп билүү, Кудайды бар деп билүү, көп деп билүү, жана Кудайды жок деп билүү. Бүттү. Мына ушул нерседен аны бутактап кетти. Мусулман дини Кудайды бар дейт, жалгыз дейт, ошондон кетти. Бизде смс билдирип бар экен устаз. Акыйда фикх якын деп жаңы сөздөрдү киргизип исламга, динге, ислам динине жаңылык киргизип жаткан жокпузбу дейт. Муну биз киргизип аткан жокпуз өзү. Бул ислам менен чогуу туралган сөздөр
Балким сиздин кулağыңызга жаңы киргизип атсак керек. Балким биринчи уккан кишиге. Бул исламда бар түшүнүктөр, бар сөздөр. Устаз, демек эми мисалы биз акыйданын баягы зарыл нерсе экендигин билдик да. Эми мисалы мен жаңы уккан киши катары мен акыйданы кантип үйрөнүшүм керек? Устаз Абдулланы кармашыңыз керек. Жана суроодон деле айтып өтпөдүк беле. Жоонда. Акыйданы туура үйрөнүш үчүн ошол билгендерден сурап, алардан окуп үйрөнүшүбүз керек. Сунушубуз башка алымдардан, дамлалардан сунуштарыбыз ушул темаларда сөз кылып, элдерге жеткирүүдө жардам бериш керек. Негизгиси ушул үйрөнө турган. Демек, дагы бир эсемиз билдирүү бар экен. Ассаламу алейкум. Биз кантип акыйдада ажырабай баарыбыз бириксек болот дейт. Абдуали устаз, сиз жооп бересиңиз. Акыйдада ажырабай биригүү исламдын биринчи талабы ушул. Кудай Тааланын биринчи талабы ушул. Негизи акыйдада ажыроо болбойт. Эгерде Аллах Тааланын ошол жалгыз экендигини туура таанып билсек, эч кандай ажыроо жок. Анан ишенимибиз колдон келишинче ошол ишенимибизди туура тандап билүүдө аракет кылсак, ар бирибиз Кудай Тааланын жалгыз экендигини таанып билүүдө, демек биз бир болобуз. Анан акыйдада жок, Кудай Таалага мен ыйман келтире албайм деп ал ишенбеген адам менен кантип бир боло аласың? Демек ошол жерден ажырам башталат. Эгер Кудай жалгыз, Кудай Тааланын жалгыздыгын билем, буну тана алам, ыйман келтирем деп келген киши жолубуз бир, ишенимибиз бир, акыйдабыз бир. Анан экинчи маселе жанагындай ортодон бөйрөктөн шыйрак чыгарып, атайлап суроолорду көбөйтүштүн кажети жок. Биз өзү чындыгында акыйдабыз Кудайга шүгүр, бардыгыбыз эле бир, көрүүбүз бир, кыблабыз бир. Намазды бирдей окуйбуз, эч ким кулагы менен окуган жок, эч ким тетир карап алып окуган жок. Сүйлөгөн сөзүбүз бир Куранды окуйбуз, акыйдабыз бир эле. Бирок ушу кээ бир жана биздин туугандар бар эми, аларга да Аллах тоокук берсин, мындай алдыга чыгып кеткендер бар. Алар ушу кээ бир маселени удургутуп ийгендер болбосо, Кудайга шүгүр. Акыйдасы бөлөк коомдор башка. Андай коомдор да бар, эки башка акыйда. Ислам бөлөк акыйда менен жашаган коом менен дагы мамилени тартиптеп койгон. Мисалы христиандардын акыйдасы башка. Алар менен ислам сонун мамилени коюп койгон. Мен эсимде бир окудум эле. Мунагу крестовый жүрүштөр болгон да. Иерусалимге Ватикан ошо крестовый жүрүштөрдү уюштуруп, Ватикандын аскерлери Палестинге келатканда, Палестинде христиандар мусулман тарапта согушкан. Акыйдасы эки бөлөк экөн. Бирок мусулман тарапта согушкан. Эмнеге? Мусулмандардын мамилесине ыраазы болгон. Айтат, алар белгилер менен диндеш болбосун. Кечирип койгула, биз силер менен диндеш болгонуңузга карабай, биз силерге каршыбыз. Силер бизге мусулмандар берген мамилени бере албайсыңар деди. Айткандай эле бастырып келди, аларды тоноп канга боелуп бүт шаарды. Өздөрүнүн диндештерин. Мусулман акыйдасы бөлөктөр менен дагы мамилени тартиптеп койгон. Ислам дини ушундай, бул салам дини. Эми муну кээ бир ичинден атайлап калчагандар бар. Үммөттүн ичинде калчагандар бар атай бул маселени. Атай ушу кайыкты ары бери калчап коомдо кандайдыр бир дестабилдүүлүктү алып келип менен андан акча иштеши да мүмкүн. Андан кандай бир саясий упай иштеши мүмкүн. Ошондуктан биз бул нерсеге өтө бекем болуш керек. Намаз окуп атабызбы? Окуп атабыз. Болду, биздин бирадарыбыз. Ла иляха иллаллах деген уктук болду, биздин бирадарыбыз. Алдында милдеттерибиз күчүнө кирет. Түшкөрүп туруп алхамдулилlah десе ярхамукулла деш керек. Өлүп калса жаназасына барышың керек. Конокко чакырса барышың керек. Ооруп калса зыярат кылышың керек. Биздин мусулмандык брадарлык милдетибиз күчүнө кирет.
Бұл жерде ақида қандай бір ақида деген мәселе көтеріле тұрған нәрсе емес бұл мәселеде. Бардығымыз бірміз. Ошон үчүн мынау нәрсени әрбіріміз тыйышыбыз керек. Ошо устаздардан билим алгандар да устаздын акырын насихат кылыш керек. Устаз, эми чарчабарыңыз ушул нерседен бириңип эле иш кылбайлы, бардыгыбыз бир элбиз го депчи. Устаздар да тыйыш керек. Баягындай туура эмес суроо бергендерден болду эми балдар да мындай кылайлы эми деп. Бардыгыбыздын акыйдабыз бир. Биз мусулман деп бир көргө коюлабыз. Могу жерде Бишкекти алып карасак, мисалы үчүн христиандардын көрү бар, мусулмандардын көрү. Бизди барып христиандарга көмбөйт эч качан. А жерде акыйда жөнүндө паспорт суралбайт. Мусулмансың дейт, мусулман көрүнө көмөт. Бул кандай ажырым пайда болду? Болбош керек. Ошон үчүн бул биздеги эң биринчи тапшырма ушул. Мусулманбызбы? Алхамдулилла мусулманбыз. Демек бир акыйдадабыз. Жок, сен биздин акыйдадан эмессиң, сен мына жакта окугансың, сен буларды кой дейиш керек. Кой жигиттер эми болду дейиш керек. Бул бөлүнүүгө негиз эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сирасындагы аракетин карасаңыздар, адамдарды бир акыйдага ынандырууга алып келген. Ынандырууга алып келген. Мына акыйда сага жашооңду өзгөртөт. Мынакей кел. Жок, сен башка акыйданы түрткөн эмес да. Бүгүн түртүү. Мына чоң, өтө чоң каталык. Ынандырган. Жана христиандар келген ынандыр, христиандарды ынандырып атат. Бир сөзгө келбейли тургандарды. Арабтар болгон христиан динин кабыл алган. Келтирип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга мен көтөрүп жүргөн дин сен алып келгенден жакшы дейт. Пайгамбарыбыз кана айтчы дейт. Христиан дининдегилер айтып атканда, эми мен угуп тур деп, өзүндөгүн айтып туруп. Муну кандай сага? Наркы ынанат. Сендеги жакшы экен дейт. Биз акыйдасы биякта окуп келген, жолсам биякта жашап келген деп аны четке түрткөндөн көрө келсең берек. Бер. Экөөбүз бирбизби? Бир болойлу. Кел деп тартышыбыз керек. Бизде негиз бар бул нерсе. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эң жакшы куттуктоолор болду. Урматтуу устаздар, сиздерди дагы ушул Рамазан айы менен мен дагы куттуктайм. Ошентип саат жебеси чыкылдап отуруп, мына биздин эфирдин бүтүшүнө саналуу гана мүнөттөр калды. Анда эмесе ушул жыйынтыктоо үчүн Абдували устаз сизге сөз узатсак. Азыр берүүдө көрүүчүлөрдүн бардыгына Кудай Таалам рахмат нурун жаадырсын. Кармаган орозолорду кабыл кылып, иштерине ийгилик берсин. Эми бул жанатан бери сөз кылган акыйда маселеси бизди бул передачанын берилүү максаты элдерди ажыратып, сенин акыйдаң мындай, тигинин акыйдасы мындай, антеле мынтеле деген максат эмес. Балким биз бул нерселерде ошол акыйданын үйрөнүүнүн зарылдыгын гана айттык. Ал эми кайра бул биздин коомубузду бөлүнүп жарылыштын куралы болбош керек акыйда. Себеби ислам дини элдерди бириктириш үчүн келген. Ажекелер да айтты, силер да ошол нерсени максат кыласыңар. Кудай Таалам Кур'ан-ы Каримде Кудай Тааланын жебине бекем бириккиле дейт. Демек, биз биринчи максат биригишибиз керек. Максат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгени элдерге азап алып келген эмес. Элдерди бөлүп жарылууга чакырган эмес. Пайгамбарыбыз элдерди бириктирүү үчүн келген. Ислам дини элдерди башын бириктирип, жер бетинде бир үммөт кылыш үчүн, бир гана Кудай Таалага ибадат кылыш үчүн, ибадатка кылууга чакыруу үчүн келген дин. Ошондуктан биз бир болушубуз керек, бөлүнүп жарылбашыбыз керек. Жанагы айткандай эле ошол биздин ишенимибиз, акыйдабыз биздин бөлүнүүнүн куралы болбош керек. Биздин ортодо чыр-чатактын куралы болбош керек. Акыйда биздин туура ишенимдин биригүүнүн гана жолу болуш керек. Рахмат устаз. Актыбек устаз, сиз да оюңузду айтып кетсеңиз. Абдували устаз, сизге Аллах разы болсун. Баарыбыздан.
Birinciden bu ustaz jönүндө өзгөчө айтыш керек. Мен мактагандан Аллах мени сактасын, бирок Кыргызстандын Сауд Арабиясындагы ошо ажыларды баргандан кайтканга чейинки кара жумушун аткарган ошо кишинин кол астындагы биздин студенттер, ошо кишинин башкармалыгындагы ошо кызмат өтөшөт дейлер баардыгы. Биз Меккеге Абдуали бар деп эле бара беребиз да, ошо Абдуали бар ошо. Барар мен самолеттен түшпөй туруп Абдуали мен келдим дейт. 4,5 миң адамдын баардыгы Абдуали мен келдим менен. Алла разы болсун, кабагым кашым дебейт, түнү уйгутса түнү уктабайт деле болсо керек ал учурда. Мен сураганда бир айтты эле, Аллах Таала ушу Меккеде окуганы мүмкүнчүлүк бергени үчүн мен ушул кызматты кубанып каламын деп. Үй-бүлөңүзгө тынчтык берсин Аллах Таала, алган билимдериңизди зияда кылсын. Анан эми бияка кайтышта керек эми. Телевизордо артисттер көбөйүп баратат барган сайын. Алардын кээделери алиги кайырмактын пөгүнө окшоп көбөйүп аткандары да бар. Келиш керек, чыныгы илимди деңгээлге жеткириш керек. Ошон үчүн биздин эл азыр чындыгында динге муктаж, алхамдулилла. Динди түшүнгүсү келет. Өрдөк жокто чулдук бийлеп биз ар нерсени чулдурап сүйлөп келдик. Эми чыныгы минбары ээлери келсе бошотушубуз керек. Батыраак келишиңиздер керек. Биз жөн эле ошо микрофон кармап берип турсак ошо бизге жетишерлик. Аллах разы болсун сиздерге. Эми эртең дагы Аллах субханала таала насип этсе дагы өмүр берсе дагы жолугушабыз, кызыктуу устаздарды чакырабыз. Биз Рамазанда Аллах субханала тааланын эгин зарында колдон келишинче көбүрөөк сооп иштеп алалы деп атпайбызбы? Көпчүлүгү ачкалыктан коркот да Рамазанда. Ошо ачка болбосом экен деп өлүп талып жейбиз. Анан өзү Рамазандын өзү маңызы ачкалык. Ачка калбасаң Рамазандан не пайда да? Анан суусабасаң Рамазандан не пайда? Эмнени сезесиң? Ошондой эле ибадат кылбасаң Рамазандан не пайда? Биз ушул максатта ошо 24 сааттык ошо адамдарды уктап калбасын эми жоктен тартканча. Мына саарлыкка 1,5 саат, 1 саат убакыт калды. Ошо 3 саат экен. Таравиден саарлыкка чейин деп ушул нерсени чыгарып атабыз. Алхамдулилла өзүбүздүн илгертен бери келаткан, ээрчип келаткан ошо Эришакаковдун телекөрүүчүлөрүбүз бар. Аларга Аллах разы болсун, ибадаттарын кабыл кылсын. Биздин ар бир күнкү жолугушубуз калимет туугандар. Жана Рамазандагы эң бир аткарыла иштердин эң бир маанилүүсү, мен ушуну өзүмө да, үй-бүлөмө да, сиздерге да баардыгыңыздарга айтарым. Рамазанда кадимки режимге караганда өтө албууттаган режим менен дин жеткирип алышыбыз керек. Рамазан өзү шайтандын жолдорун буат. Шайтанды тушайт Рамазандын өзү. Биздеги ибадаттарыбыз шайтанды алыстырат. Бул чоң мүмкүнчүлүк. Адамдардын жүрөктөрү төшөлөт ушул учурда. Не болсо да пендесин туят, пендеси Раббысын туят, жүрөктөр ушу төшөлгөн учур. Башка учурда билбедим. Башка учурда да биз дин жеткирбесек Аллах Тааланын алдында жоопкерчиликтен кутулбайбыз. Бирок Рамазанда жеткирбесек биздин жашообузду ысырап. Ошон үчүн бүгүндө ушу мен суранарым. Күндө тынбай, кошуна, колоң, тууган, урук, көчө, маршрутка, каерде болбосун ушу садага берели, жылмайып өтөлү жок дегенде, анан динди түшүндүрө берели. Коркпой түшүндүрө берели. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Мага 1 мүнөт убакыт кадия кыла аласызбы? Ооба. Билесизби, сиз кандай сонун адамсыз? Сизди ким жаратканын билесизби? Ооба, билем. Вот ошол Аллах Таала сизге Рамазанды жиберип отурат. Орозо кармабайсыз. Дин жөнүндө сүйлөй берели. Жеткире берели. Мойнуна жоопкерчиликти алыш керек. Биз топурай болгон элбиз да. Жана мен Кыргыздан айланып болуп биздин элди жакшы сүйөм мен. Биздин эл керек болсо алыс кетпейли, ошо Борбордук Азияда дин жеткирүүчү мүмкүнчүлүгү бар биздин элдин. Биз ушу дин жеткирүү менен Аллах субханала тааланын алдында коомубуз менен саламат калсак боло турган элбиз. Мен ошого чакырат элем баарыңыздарды. Россиядагы балдарга да бизди көрүп аткан болсо, жөн жүрбөңүздөр аерде. Аердеги элдерге да дин керек. Алар да динге муктаж. Аларга да жеткириш керек ушу динди. Рамазандын өзүнүн берекеси ушунда. Аллах субханала таала ошо бизге берген мүмкүнчүлүк үчүн биз Раббыбызга чексиз ыраазыбыз, өзүнүн табиятыбызга ылайык. Жана ушул иште шыктандырган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам
ал затты сүйбөй кое албайбыз. Бул менеттер үчүн Аравия каякта, Кыргызстан каякта. Ошо алхамдулилла да бизге дин келип, ошо бирадарлык, мухаббат, мечиттерге кирсеңиз, ошо мындай мурда кийин болуп көргөн мээримдүүлүк азыр. Бир тынчтык, мунун баардыгы жооп берилет. Бул мына жашоонун бейиши эмес, буга жооп берилет. Bunun bardığının özünün ordu var. Bu dindi yetkili için verilip oturan mümkünçülük de öyleyim ben. Şunu işletişimiz gerek bardığımız. Rahmat Ustaz. Bağı жаңылбасам алымдардан айтат го. Эгерде Курандын башка сүрөлөрү түшпөй бир гана Вал Аср сүрөсү болгондо, ал ошол адамга ошол амал кылууга жетишмек депчи. Ошол сүрөгө амал кылып, ошол өмүрүңүздөрдү ошол даватка арнап, ошол даватчы болгонуңуздарга Аллах разы болгон болсун. Бул жагынан сиздерден үлгү алабыз, Аллах таала насип этсе. Анан ошентип бизде дагы мына аз убакыттар калды. Келип бергениңизге, Абдували Устаз, сизге Аллах разы болсун. Мындан кийинки эфирлерде дагы буюрса ушул көгүрүлтүр экран аркылуу жолугабыз деген ниетим бар. Бүгүнкү эфирде мен ушул 4 суроону көрөрмандарга узатуу менен бүтүргүм келип турат. Ушул 4 суроонун тегерегинде ар дайым ойлоно жүрсөңүздөр жакшы болор эле деп айткым келет. Сен кимсиң, кайдан келдиң, ким жаратты? Басасың оң, сол жакты, ар тарапты, өмүрүң куурап, сынып жок болгондо, жан дүйнөң алып учат кай тарапты? Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен бүгүнкү биздин Орозодо 30 күн теледолбоорубуз аягына чыкты. Эмки берүүлөрдө жолукканга чейин Аллах таалам сиздерге тынчтык жана береке берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.